Слайдты өтіңіз. Улуттук мүнөз. Калктан өзгөчө. Буга чейин биз өткөн темаларда, өткөн лекцияларда биз 3 лекция катары менен бир чоң темага арналган, касиет деген темага. Бул тема бир аз башкача, башкача бул жана улуттук дем деген темага бир аз кош кетет, жакындашып кетет. Улуттук дем жөнүндө биз өткөнбүз, эсиңизде, белгилүүчү улуттук дем жөнүндө лекция өткөн, мурдагы ачкандарга мындай уланып кете турган тема болуп кетет. Жаңы ачкандарга деле мындай жаңы түшүнүп алсак болот. Мен алгач суроо бергим келет. Мүнөз деп биз эмнени түшүнөбүз? Баса мен суроо берем, жакшы көрөм, суроо бергенди, анан жооп кандай да жакшы көрөм. Силердин берген жообуңарга жараша сөз болот. Жооп болбосо сөз таппайт. Кыял жооп. Мүнөз деген кыял жооп. Дагы сапаты бар. Адамдын сапаты мүнөзү. Дагы характери, орусчасы бар характер. Бирок аныктама. Мүнөз. Дагы ким эмне кошот? Улуттук мүнөзчү. Улутка тийиштүү да ошондой сапаттар болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Дагы каада салтка тийиштүү. Улуттук мүнөз каада салтка тийиштүүбү? Түз болбосо да мүмкүн байланышы бардыр, бирок түз мындай тиешеси же каада салтка жараша мүнөз ушундай болот деп айтыш бир аз кыйыныраак да, бирок кайсы бир деңгээлде тиешеси бар, байланышы бар. Дагы жүрүм туруп мүнөз. Мисалы бир мүнөздү мисалга алайыкчы, анан жүрүм турумуна байлайлы. Кандай мүнөздүн кайсы бир түрүн алалы? Келдиңер. Каалаган айтып койчу. Кандай? Ачык айрым. Жумшактык. Мүнөздү жумшактык. Меймандостук. Сапат. Мүнөздү өзгөртө алабызбы? Кол көтөрүлмө, ким өзгөртө алат? Эки киши өзгөртө алат. Калганыбыз өзгөртсө болот дейбиз, бирок өзгөртө албайбыз. Эмне үчүн? Каптанган өзгөрбөйт, Өзгөрбөйт? Мисалы, менде бир кызык суроо. Ким өзүнүн мүнөзүн өзгөрттү? Кол көтөрүлөчү. Айтыңызчы, кандай мүнөзүңүз бар эле, кантип өзгөрттүңүз? Да, акырын, кандай? Жумшагы. Кыялбы мүнөздү? Мына көрдүңөр, экинчи түшүнүк пайда болду, келиңиз сиз. Жүрүп туруп өзгөрүшү мүмкүн. Ооба, бирок мен суроо мындай болот. Ким мүнөзүн өзгөртө алды? Айткылачы, кайсы мүнөзүңөрдү, же мүнөзүңөрдүн кайсы сапатында өзгөртүңөр? Ким? Кана? Дагы. Бул эми илимдер психологияда ушундай, мен ал жагын мындай козгобой эле коеюн, жалпылап эле айталычы. Ким дагы мүнөз өзгөрткөн бар? Мисалы, эчекебиз айтат, кыялым чорт эле, аны жумшардым деп өзгөрттүм. Айтыңыз. Тарынбай. Тарынбай калдыңызбы? Анан кандайкай апабыз кандай таасир этти? Укук жерге кирсин болбодубу? Кечирдим. Сиз эмне болдуңуз ошондо? Эң жакшы. Келе, кийинки суроо. Мүнөз, анан кыял деген сөз айтып калды. Экөө, бул эмне? Слайд көрсөтөңүз. Мүнөз, анан кыял. Ушул жерде. Кыял эмне, мүнөз эмне? Кыял деген кыргызда ушундай сөздөр бар, бир нече маанини камтыган. Бул мечта эмес.
Kıyal zor. Kıyalın doldu. Kıyalı çok tekken de yoktu işte. Kıyaldan da soğuk. Minözü çok. Kıyalın minöz sayılması bile. Biz tokat. Kimisi ağası kimisi inisi. Mana. Az. Teçira. Ayt alsanız da. Dağı tavuk toplamıştır. En жақсы ayırma oldu. Minöz degen, biz jana so'rab aytып atпайбызбы, minöz өзгөртүп болобу депчи. Biz өзүбүз ойлойбуз, өзгөртүп атабыз депчи. Чыгып өзгөртүп. Minöz өзгөртүп. Minöz өзгөртүп. Адам minözdү, мисалы мындай дейчи, ачуулуу адамдар болот, бир нерсеге тез ачууланат. Бул адам minöz өзгөрөбү? Кандай өзгөрбөйт. Болгону өзүнүн ошол сезимин башкара биле алат. Тарынчак деп атат. Сиз тарына бересиз. Болгону ошол таарыңызды көрсөтпөй каласыз. Бирок таарыңыз сезим калат. Негизи ошол. Эгер ал minöz болсо, эгер ал сиздин жеке өзүңүздүн сапатыңыз болсо, анда ал minöz. Yok, ediyordu. Bağırın açmayla geyir özgürlüğü, Çin'de. Bırak özgürlüğünde minöz özgürlüğü. Minöz özgürlüğü. Kıyal. Uşul yerden minöz mene kıyal dayanır. Ne bu? Minöz kaydan, kanday kaptanır, kıyal. Minöz bu, sonra kan mene tekten gelatkan sapakta bir toplu. Kalptan kalanı. Sebebi ağır bir adam. Ata meneninin cevabı. Anın ata nesi? Ata meneninin çoğun ata meneninin. Dep жүрүп отуруп, түбүтө канча муун кетсе да, ошондон бери келаткан ар бир адамдын үлүшү бар да. Ар бир, мисалы, менин жаралышыма канча деген адамдын салымы бар деп коет, чыккан генетик. Ошолордун кымындай да болсо үлүш салымы бар. Ошол менде ушун бар. Генетика. Kan menен деп коет, генетика. Ошол кан менен муундан муунга өтүп, өзүнүн бир негизги күчүн жоготпой, таасирин кармап, муундан муунга кубалап, ошол өткөн негизги күч ал minöz болот. Ал өзгөрүшү мүмкүн, бирок бир адамдын өмүрүндө өзгөрбөйт. Ал муунда жүрүп отуруп, башка сапаттардын топтому менен алар көбөйүп деген нерсени сүрүп чыгышы мүмкүн, бирок ага бир нече муун керек, бир канча убакыт. Ошондо minöz өзгөрүлөт. Бирок бир адамдын турмушунда, өмүрүндө minöz өзгөрөт. Ар бир өзүнүн minöz өзгөрөт. Кыял деген адамдын жеке инсан катары ошол өзүнүн minözүнө да жараша. Жолдо minöz бар да. Бирок андан сырткары туура айтасың. Өзүнүн айлана чөйрөсү биринчиден таасир эткен. Экинчиден эң чоң таасир эткени анын таалим тарбиясы. Анын билими. Кандай тарбия алды? Кандай билим алды? Ошонун таасири менен адам өзүнүн жеке сапаттарын калыптандырды. Minözүнө карабай байланыштырды. Эди адамдын minözү башка, өзүнүн жеке кыялы башка да болот. Ошол кыялы күчтөнүп барып, minözү менен келишпеген сапаттары болсо, анан кимисиники басымдуу болсо, кийинки муунга ошол өткөрүлүп берет. Андан аркасы ким улап кетет, эмнеге басым кылат, ошентип жүрүп отуруп, бир сапат экинчи сапатты сүрүп чыгышы мүмкүн. Мен түшүнүктүү айтып атамбы? Ошон үчүн кыргыздар айтканда, minözүң жолдо болбойт, кыялың жолдо болот. Кыялы жаман экен. Адамдын minözүнө карата баа берүү бул өзү мындай бир аз туура эмесирээк болуп калат деп мен да ошого келип атам. Себеби бул табиятынан калыптанган нерсени жаман экенсиң деп айтам. Өз табияты тарыхы ошондой. Бирок жеке адамга баа бергенде анын кыялына баа бериши. Анын өзүнүн аракети, өзүнүн тарбиясы, ага берген тарбия. Ошол тарбиянын таасири менен да адам өзүнүн
ошол силер айтып аткан жүрүм турум адеби, ошонун баары жүрүп чыгып отуруп адамда белгилүү бир сапаттарды калыптандырат. Ошол сапаттар менен жашап, ошол сапаттардын жардамы менен адам өзүнүн бир инсандыгын калыптайт болчу, өзүнүн атын калыптандырат баланчагын. Ошентип анан ошол бир чоң күчкө ээ болгон ошол кыялы жакшыбы жаман болушу мүмкүн. Мына ошол кыялына жараша бара берет бул баланча. Ушундай. Мүнөзү көп нерсе жанагы күчтүү адамдар мүнөзүн битирди. Себеби ал ошол сапаттан башкарат. Ачуулуу адам болуп туруп, мүнөзү ал өзгөрбөйт, ал дайыма бир нерсеге ачуусу келе берет, бирок ошол ачуусун башкара берет. Бир нерсени көрүп эле кыжырлана берет, ачуусу келе берет, бирок ошону көрсөтпөйт го. Биягы кайнап көкүрөт. Өткөн адам сыртынан билет. Ошондой байкап жүрөт, байкайт жүрөсүңөр, ошондо болобу ошондой. Эгерде ошондой нерсе болсо, анда силер ошол мүнөзүңөрдө бар сапаттарды силер мындай бир башкарган буйрук. Бирок мүнөз өзгөрөт. Эгер ал мүнөз болсо, тектен келет. Эми тектен көп нерсе келет. Бирок улуттук мүнөз сөз болгондо бул мындай. Бул олуттуу нерсе. Бул мындай тамыр башаттан бери келип, канча мезгил доор өтсө дагы ал өзгөрбөгөн, же болбосо улутка таандык болгондон кийин улут деген эмне эле? Улуттуу болуп турган эмне бар? Ар бир улуттугун өзгөчөлөп коюп, бул маданият, салт, наркы, ошол жерде жүрүм туруп, адеби тааним тарбиясы, анан өзөгүндө турган нерсе ошол каалар салт деп аталат, болбосо наркы. Мына ошого жараша мүнөз дагы ошого жараша. Эгерде ошол нарктуулугу, салттуулугу уланып кете берсе, башаттан бери келаткан калыптанган сапаттар мүнөз катарында тукум кууйт, муундан. Өзүбүзгө баалуу. Биз ата-бабадан бери келаткан ошондой улуттук баалыктарды сактап келе атабызбы? Бирок сактап келдикпи буга? Жаманбы, жакшыбы, азбы, көппү сактап келдик. Демек, ошонун илеби менен биз башаттан бери келаткан биздин улуттук мүнөзүбүз да бар. Жогола элек. Бирок кийинки учурда биз ошондон бир аз алыстап калабыз. Башка түшүнүктөр, башка нерселер келип, азыр ички күрөш жүрүп атат. Ички күрөш жүрүп атат. Аң сезимде дейбизби, жан дүйнөбүздө дейбизби, кайсы таранда болсо бүт эле жерде согуш. Сыртта деле согуш, ичте деле согуш. Анан ошол улуттук мүнөздү түшүнүп алсак, бул да бизге бир чоң жардам берет. Мындан аркы жол. Демек, кийинки слайд. Улуттук мүнөз эмнеден улуттун мүнөзүн эмне калыптайт, калыптандырат. Ошондо эмне болду? Эмне калыптайт? Жаңы айтып барып, жок. Көрүнөр, бат эле силерди башка жака буруп жүрөт. Таппадык. Биз айтпадык, эң негизги эмне калыптайт? Эң биринчи мүнөз менен кыял дайыма болот. Кан. Эң негизги калыптайт турган нерсе бул кан. Каны жетпей келет болчу. Эң биринчи кан. Мен жөнөкөй жазам. Бул илимий терминдер эмес, мен жөнөкөй жалпак түшүнүктөр менен жеткирүүгө аракет кылып атам. Ошон үчүн окумуштуулар үчүн бул бир аз мындай илимден сырт, же болбосо бир илимий калыптан сырт көрүнүш болушу мүмкүн. Мен жөнөкөй түшүнүктөр менен жеткирүүгө аракет кылып атам. Генетикалык сапаттарды коюмда, же болбосо каны тегип, тепке жабышат. Ошондон башаттан бери эмне келатса, ошентип туруктуу сапаттар жүрүп отуруп анан мүнөздө калат. Экинчи дагы эмне калыптайт? Мүнөздө. Мүнөз деген бул адам десек же коом же эл деген деңгээлде карасак, анда ал мындай айымалай турган нерсе. Аны салыштырып жүрүп отуруп, баарын салсак болот. Мисалы, кыргыздар менен дос экен деп коет го, башка улуттарга салыштырып. Же дагы бир башка кеңпейил деп коюшу мүмкүн. Бир улуттун өзгөчөлүктөрү бар да, мүнөзүндө сапаттары бар. Анан ушундай турбайбы деп бир белгилүү бир нерсе, анан ал байкалат. Анан кайсы учурда байкалат ошол мүнөз? Экинчи нерсе ошого байланыштуу да, же болбосо эмне калыптайт дегенде, биринчиси кан калыптайт, экинчиси дагы бир чоң күч бар, ошол мүнөздө калыптайт. География. Ландшафт, география ал улуттук аң сезимде калыптаныш. Жүздөн тышта асыр этет. Ал ошол жана кандан келаткан сапаттар. Ошол менен. Ушул жакта да. Дагы бир экинчи күч бар.
Dem. Doğru, dem. Uluttun dem. Dem degen desene dem degenim ne? Слайд. Екіншісі деми. Uluttun demi, anan kanı tegdi. Ушул эки нерсе мүнөздү калыптыр. Эгер ушул эки нерсе туруктуу болсо, анда мүнөз туруктуу болуп кетет. Анан ушул мүнөздүн өзгөрүлүшү дароо эмес, муундар жүрүп отуруп, анан кайсы бир мезгилде мүнөз өзгөрүшү мүмкүн. Кээ бир улуттар тарыхый мындай өмүркан сереп салып карап көрсөк, бир-эки мисалды айткым келип атат. Эми мен аларды басынтпайм, кемсинтпейм, бирок турмушта көрүнөт. Кээ бир улуттар аспар бале болот. Биз менен тектеш болгон бир эл бар эле, көчмөн болгон, жоокер эл болгон. Анын адебида, наркыда, салты кадимки көчмөн сыяктуу кыргыздан айырмасы бир аз эле болбосо, негизинен окшош болчу. Бирок бүгүн ал эми көп кылымдар бою өзүнүн жашоо образын өзгөрттү, жашоо баалуулуктарын, жашоо тартибин, жашоо адебин өзгөргөндөн кийин азыр ошол көчмөнчүлүк цивилизациясынан көчмөн маданиятынан белгилери да жок. Бирок эл катары улут катары ал деле болчу. Мен башканы айтып атпаймын, бирок венгрлик мисал деле ошол. Алар өңгөлбетинде, антропологиясында барды бир. Бирок аспар бале болчу, биздин арабызда эле. Я. Казак көчмөндөр. Өзбек бир аз башкача талаштырмасы. Уйгурлар. Уйгур эли күчтүү көчмөн эл катары өзүнүн тарыхта чоң орду бар, мамлекет эмес калганак түптөгөн. Ошондой кадимки мындай Кыргызстан, Көктүктөрдөн айырмасы жок ушундай бир баатыр эл болду. Бүгүн уйгур эли мен мындай бир улуттарды калышуусун эч кандай кызыктар эмес, биринде салыштырма. Булардын олтукташып калып, олтукташкан маданияттын үлгүсү менен жашап калганына канча кылым болду? Я. 1000 жыл болду. 1000 жылдан. 1000 жылдан бери булар акындык менен олтукташып, ошо олтукташканга эмне себеп жардам болду билесиз? Жок. Жибек жолу биздер Жибек жолу боюнда дагы да жашап. Кандай? Дин. Манихей динин кабыл алышкан. Биздин Орто Азия чөлкөмүндө, Орто Азия дейт, Борбордук Азия дейт, түшүнүп атасыңар, биздин чөлкөмдө көчмөндөрдүн аймагында биринчилерден болуп сырттан келген башка жашоо түшүнүгү, жашоо адеби келип, калыптап ошону күтүп, ошону менен жашап калып, анан биротоло көчмөндүктөн олтукташкан жашоо тартибин өтүп, жүрүп отуруп баалуулуктары, баардык нерселери жүрүп. Акырынан калыптанып отуруп, ал эл көчмөн баатыр Эржебек баатыр эмес, ал олтукташкан өзүнүн түшүнүгү, өзүнүн дагы бай маданияты бар, азыркы учурда дагы. Бирок баштапкы калыбынан өзгөрдү. Жок. Кандай болду? Антип айта берсек, ар деле андай. Биздин да башыбызда да далай учурлар болгон, биз деле Кудайдын каарына калсак керек. Болбосо жөндөн чачырамабыз. Ар нерсени өзүбүз. Бирок мен айтайын дегеним мындай. Элдер мисалы байкы Персия деген өзүнчө цивилизация. Аны түптөгөн ошо Перс деп коелучу, Персия, шаркы түрдө кандай атасак дагы. Анын өзүнүн бир дүйнө таанымы, өзүнүн баалуулуктардын маданияты бар болчу. Бүгүн алардын урпактары кимдер? Иран. Мурунку Персия менен азыркы Иранды салыштырууга болобу? Демек алардын мүнөзү да өзгөчө. Байыркы Перс кандай экенин айта албайбыз, бирок эми изилдөөлөр боюнча, окуулар боюнча калган маалыматтар негизинде алганда эле бүгүнкү алардын урпактары кандай дегенде асман менен жерде айырмасы болуп турат. Ага дагы бир нерселер таасир этет. Ушул сыяктуу эми таасир этчү күчтөр көп. Мен мисалы уйгурдун мисалында дин ушинтип кетти десе, динди жаман көрбөйм. Мен негизинен айтып атам. Таасир этчү күчтөр катары. Биз мисалы Падышалык Орусиянын курамына кирип, кандай жашоо образына кирип? Отукташтык. Биз деле отукташтык, биз деле кетип баратабыз ошол жолу. Чүйүп эле койгон. Бирок биздин отукташканыбызга канча убакыт болду? 2 эле жыл болду. Анча узай элекпиз, бирок баратабыз. Бул баягы жалпы ойлонуу. Эми буга кайтып келели. Каны анан
ушул эки нерсе туруктуу болсо, анда улуттун мүнөзү да өзгөрөт. Мүнөз бул күчтүү сапат. Күчтүү өзгөргүч сапат. Ошол сапаттын жардамы менен элдин мындай бир өзүнүн ички, кандай десем, бир тартибине да тиешеси болот. Өзүнүн ынтымак биримдигине да түз байланышы болот. Эми калдайлы. Демден баштайлы. Дем деген эмне? Азыр которбой тур. Демди баягы өткөн бир лекцияда өткөндө ким эсинде калды? Кайталоо иретинде сурап айтайычы. Жок. Дем деген өзү эмне? Же болбосо демди ички энергия, күч ооба, күч бул эмнени камтыйт өзүнө? Дем өзү эмнени камтыйт? Максатты. Biraz башкача дагы. Адамга таандык болгон бир түшүнүктөр бар, күчтөр бар. Ошонун токтому же төп келгенде ошол күчтөр. Адамдын деми байкалат, көрүнөт. Ал туруксуз. Туруксуз деген кандай? Ал дем бар, бирок уктап жүрө бериши мүмкүн адам өмүр бою. Улуттук деми бар, бирок уктап жүрүшү. Кээ бир учурда ал козголгондо ал демди байкабай коюуга мүмкүн эмес. Ал мындай тилеп турат да, карачы деми басыңынан эле байкалат дем. Сөзүнөн байкалат, көз карашынан дем байкалат. Бирок ал белгилүү гана учурлар. А ошол белгилүү жагдай учурлар бир 3 негизге байланыштуу. Демдин козголушу, күчтөр эмнеге байланыштуу? Мынтип калдык го. Ошол деген ошол демде. Ошол эмнеге байланыштуу күчтөр? Адамдын духу деп коет. Бүгүнкүлөр соц тармактарда көрүп атабыз, бирөөгө кыйын бир иш чыкса, карачы дух вагон келди. Духу вагон деп. Баа берип атабыз, ошол духу теми күчтүү экен деп. Я. Билими дагы. Умтулуу. Мына жакында ана ишен. Кеттик. Слайд. Дем деген негизги. Эң биринчиси бул умтулуу. Адамда умтулуу болсо, ошол күчү бар болсо дейбиз, козголсо, күчтөнсө, анан дем козголот. Умтулуудан кийин дагы эмне болот? Экинчиси ишеним. Адамда ишеним болбойнчо умтулбайт. Адам бир нерсеге умтулса, бир нерсеге ишенип таянып умтулат. Мен могуну кылам, могуга жетем, могуну аткарам. Мен ушундай болом. Мисалы, өзгөрөм дегендер бар. Кыялын өзгөрткөндөр бар. Эгерде ошондой бир умтулуш болсо, ал бир нерсеге таянат. Ишенет. Ишеними болбойнчо ал умтулушуна жетиш мүмкүн эмес. Ишеним эмнеге таянат? Билим менен тажрыйба. Мына ушул 3 түшүнүк адамда, элде, улутта, ушул үчөөнүн төптүгү болгондо, төп келишкенде, анан ошонун деми козголот. Кыргыздын деми дегенде бул демдин козголушу, эмнеге байланыштуу деген. Бирок демге көп нерсе керек. Улуттук дем деген улуттуу кылган өзгөчө сапаттар, мүмкүндөр айткан. Бүгүн биз улуттук демге көп токтолбойбуз, бирок дем дагы күчтүү. Мисалы, кырдаал мындай түшүнүк бир эки мисал айтсам. Кыргыздын улуттук деми кырдаалда сөзсүз табылат. Атап өткөн 3 революция. Атап өткөндө биз жашап өттүк. 24 апрель, кийинкилерде. Бул жерде акыл иши аянтта болуп аткан окуяда мындай акыл эси орундагы адам сырттан байкоо жүргүзсө, акыл эстүү адам ал жака барбаш керек. Мисалы, өзгөчө 7-апрелде. Президент дери ого атат. Адам өлүп атат. Эл качып кетиш керек жок, күчтөнөт. Айра барып, күчтөнүп барып, ошол үйдү алабыз деп, улам умтулат. Анан ишенип алабыз. Анан алдык. Эми жазылабыз. Бул эмне? Бул жерде мындай акыл, бул жерде акыл эмес, улуттук демдин күчү менен бир башкача күч адамды алуу чактагы эңсегенине, көксөгөнүнө дейбиз, умтулганына жеткизет. Жардам берет. Бирок ал дагы жөн эле мындай, бетти курар эмес. Ал дагы, ал жерде дагы билим тажрыйба болсун. Бир нерсе таяныш. Тажрыйба болсун. Анан тажрыйба десе, жеке адамдын өзү тажрыйбасы эмес. Улуттук дем козголгондо кандагы бар тажрыйба козголот. Мисалы, адам жашоосунда, турмушунда мүмкүн ал эми коркок деп эле коеюн, бирок мындай эр жүрөктүгү жок болушу. Бирок дем козголгондо, түпкүрдөн келаткан, атабадан бери келаткан эр жүрөктүк. Аны ээлей баштайт. Коркпойт. Кандан коркпойт. Өлүмдөн коркпойт.
Бул дагы тажрыйба. Манастын өзүндө айтылгандай жанагы кыргыз деген этнонимдин сыйкырын ачкан үч сап кырылган сайын кычыгат, жүгөнгөн сайын түтөгөн, өлгөн сайын өрчүгөн деген мына ошол демдин күчү менен ошол күчтөнөт дагы кырып атса кайра кычат. Өлтүрүп атса биз кайра өрчүбүз. Ошондой көрүнүш болду да бир эле эмес. Пандемия да эми алыс барбай эле болуп, жакынкы эле кошуналарыбыздын бизге берген баасы эсиңерде, бул жерде эми кыргыздын ошо эр азаматтары жана жаштар азыр эмне деп атышат, ыктыярчы деп атышат. Ыктыярчылардын мындай ушул көрүнүшкө кайдыгер карабай, калбай, акыл эсибиз ордубузда, көзүбүз көрүп турат, жетип турат, колубузда бар, жардам бериш керек, биян деп чамаланып барып туруп, чоң иштерди жасады. Өкмөт жасай албаган иштерди, күч түзүмдөрү жасай албаган иштерди жасады. Бул дагы мындай, бул жөн эле бир мактаныч эмес, көрүнүш үчүн эмес, ушундан бир упай топтоо үчүн эмес, өзгөчө шайлоо үчүн эмес. Бул чыныгы түпкүрдөн келаткан бир улуу сезим козголду, демдин күчү бар. Ушундай апааттыкта атканда кантип карап тура алабыз, бирөө чечине кырылып дегенде болгон аракетти жумшак жасаш. Бул дагы ошол кырдаалда ошол сапатта козголот койгон. Жардам берүү, кол сунуу, кайдыгер болбой. Тынч отура албайсызбы? Барды да чыкты да кетти. Оорусуна карабай. Билесиңер, медакадемияда бир жаштык бөлүм. Бул эмне деген нерсе? Жаш сөзү. Бирок эч нерсесине карабай, көрүп, билип, түшүнүп атат. Бирок аны башка нерсе жетет. Анын жеке өзүнүн учурундагы билими эмес. Эгерде ал жеке өзүнүн билимине таянса, ал тескерисинче изоляция. Ал түпкүрдөн келаткан улуттук демге сугарылган элге кызмат кылуу деген, элге жардам сунуу. Сен ушул жолго түштүңбү? Ушунун аягына чыгар, ант бердиңби? Аткар деген улуу мүдө ошону жетелет. Барып туруп анын жанында болушунча аракет кылуудан бирок жанында. Ушул сымал көрүнүштөр. Өзгөчө кыргызда ошол көп байкалат. Баткенде тошту. Аскердик билими деле жок, тажрыйбасы жок, чек арада жүрдү. Тажиктер менен алышат. Муну түшүндүрө албайбыз. Бирок ушул улуттук дем деген элди эл кылган, улуттун бир көрөңгөсүн сактаган, өзүнүн бир жүзүн тааныткан деп өзгөчө. Адамдын деми албашка, улуттун деми албашка. Алба улутка сан, ал дагы түпкүрдөн башаттан бери жатат, ал ошол жанагы кан менен түпкүрүп калган. Өкө шайкеш, ошон үчүн кан генетикада эмне сапаттар бар болсо, анан улуттук дем ошол сапаттарга таянып болгон күчтөр. Өкө биригип шайкеш болгондо ал мүнөздү бар. Мүнөз ошого жараша мына бир туруктуу бир көрүнүшкө болот. Деми менен кандагы сапат. Деми калдай. Кийинки слайд. Кандагы сапат. Мындай деп айталычы. Кыргызга бизге мүнөздүү болгон сапаттар көп. Барын айтуу мүмкүн. Эң өзөктүү, эң мындай бир башаттан, тамырдан бери келаткан кандай сапаттарды биз белгилей алабыз? Жалпы кыргызга мүнөздүү. Аны биз ачуулуу, чоң мүнөзүнө карабай, кыялына карабай, бирок бир сапаттар бар, биз баарыбыз байкайбыз. Айкөлдүккө жете албай келет. Дагы жалпы элге мактык, жолмактык бул өтө чоң сапат. Жалпы элге мүнөздүү. Сабырдуу, меймандост. Дагы кечиримдүүлүкпү? Манасты окусаңар, ал жерде эмнеге басылган? Өч алууга, кетүүгө, учурда чакырат. Ошон үчүн кечиримдүүлүк бул жакшы сапат, бирок жалпыга айтыш кыйын да. Дагы кандай сапат бар? Жок, көп эле нерсе бар, бирок мындай келме. Жакшы сапаттарын айтат. Берешет. Адамгерчилик деген аягын жалпы түшүнүк да, бул бир сапат эмес да. Келге, слайдтан баштайлы. Биринчисин көрсөтөң. Жана сабырдуулук, кечиримдүүлүк деп
Кечиримдүүлүк эмес, ал башкадыр. Сабырдуулук анан көтөрүмдүүлүк. Мен ошол сапатка токтолдум. Кыргыз көтөрүмдүү, байкасаңыз. Сабырдуу деген башка, биринчи көтөрүмдүүлүктөн башка. Көтөрүмдүүлүк деген кандай? Бизге кыргызга таандык ушул сапатыбызды кандай кандай мисалдар менен ачыктайбыз? Дагы. Жок, көтөрүмдүүлүк башка. Ал жанагы кыйын учурга келгенде жардам болсунуп, ал жанагы ынтымак билимдигибиз. Ал бирок башка, көтөрүмдүүлүк башка. Кыйынчылыксыз көтөрүп кете алабыз. Сынбайбыз. Мен ушунучу жөнөкөйлөтүп айткым келип атат да. Көтөрүмдүүлүк деген бул кайсы бир учурдагы жагдай көрүнүштөр эмес, бул мындай тарыхый өнүктөн байкайбыз. Биздин басып өткөн жолубуз кандай болду? Тарыхый өнүктөн. Жана макал барбы? Бирде жигит төө менен, бирде жигит жөө. Биз төө менен учур болдубу, эл катар. Мамлекет эмес каамдык деген учурлар. Таңазабыз алаңга чейин жеткен учурлар. Ал төө менен. Бирок ошондой учурда Манастын өзүндө айтылгандай, чарчылык, үзүлүп, соолук, бириндеп кеткен учурлар болду эле. Ошондо жөө калган. Бирок ошондо дагы ошо көтөрүмдүүлүк касиети менен же ошол сапатыбызга жараша биз ошондой оор күндү башыбызга келип түшүп, чачылып, бириндеп кеткенди дагы көтөрүп чыдап жүрүп отуруп, анан бүтүп отуруп, кайра баш көтөрүп, кайра төөгө миндик. Азыр 4-нчү ирет төөгө минип атабыз. Бул эмне деген? 4-нчү төөгө деген. 4-нчү мамлекеттүүлүк. Расмий мындай илимге белгилүү болгон, балким андан көптүр. Бирок биз илимге таянып азыр мындай ишенимди айта алабыз да, азыр 4-нчү мамлекеттүүлүктүн доорусу деп атабыз. Канча мезгилдин алкагында? 3000 жылдыктын алкагында биз 4-нчү мамлекеттүүлүктү дооруп өткөрүп атабыз. 3000 жылдын алкагында эмне деген цивилизациялар, мамлекеттер жок да болуп кетти. Тукум куруп да болду, же ассимиляция да болду. Улуттук белгиси коюп, аталышы да жок болду. Ага караганда салыштырмалуу биз дагы деле кыргыз деп берип, анан башаттан бери келаткан ошол баалуулуктарыбыз менен накыл салтыбыз менен да келатабыз. Көрөндүбүз. Ошонун баарын чыдап көтөрүп, ошондой оор күндөргө, оор замандарга дагы чыдап көтөрүп кетип, ошол көтөрүп. Бирок бул башат мен жалпысынан айтам, улуттан. Негизи бул сапат эгерде эң алгачкы мезгилге такасак, улут болуп калыптанат. Салыштырма. Бул эме. Мели сүз айтты деле мындай болду, так эле ушундай болду деп түшүнбөйлү. Мындай салыштырмалуу деп айтты. Элестетпе, эң алгачкы адамдар кандай болду? Жапай. Негизги чарбасы эмне? Аңчылык анан терүүчүлүк, малчабан. Биринчи аңчылык, аңлоо, мергенчилик жатабы? Ошол мергенчилик эң биринчи кайсы сапатты көтөрдү? Мергенчиликке чыккан мезгилди элестетпе, ал кезде автомат жок, эчтеке жок, биринчи рет жок деп болот, куралыңда жок да жазабыз, таштан жасалган бир эптеген бир куралдар. Ошону менен сен өзүңдүн жаныңды сакташ үчүн башка бир жаныбарларды барып уулайсың. Ошондо көтөрүмдүүлүк сөзсүз. Чыдаш керек. Мергенчилер билесиз, азыркы түшүнүк менен айтса жеткиликтүү болот, ошо жана снайперлер жөнүндө кинолор көргөн болсоңуз. Бир күн, 2 күн жатып бир кишини табыш үчүн кыймылдабайт. Элестете аласызбы? Мына бул көтөрүм. Ал жерде курсаң ачып атып, туалетке барып үйрөтөм, мыйган болуп кетет, бирок турдум көрдүм да. Өзүңдү билдирбешиң керек, биринчи. Экинчиден душманыңды аныкташ керек. Байыркы аңчылыкта ушул сыяктуу да. Же сен желп аласың, же өзүң жем болосуң. Деген сыяктуу. Ошол көтөрүмдүүлүк деген бул өзү ошондой нерселер менен каныгып жүрүп.
Сабырдуулук деген эмне? Көтөрүмдүүлүк менен сабырдуулук айырмасы бар, лектордо. Көтөрүмдүүлүк деген ошо чыдапкайлык, бир нерсени көтөрүп ошого туруштук берүү. Сабырдуулук деген бул адамдын ички ошол жанагы биз айтып аткан мүнөздү башкара билүү. Ачууланып атасың ачууңду баса албай туруп, ачуу менен бир туура эмес иш кылып дегендей да. Демек, бүтө билүү. Кармануу. Эгерде түшүнүү менен кабыл алса, бул эң жакшы, бирок кээде түшүнбөйбүз, бирок сабырдуулук менен биз кийин бир убакыт өткөндөн аны түшүнөбүз. Ошон үчүн сабырдуулуктун түр тарабын деп атпайбызбы? Сабырдуулук менен бир аз сабырдуулук кылчы дейбиз да, кое турчу, азыр түшүнбөсөң да кое турчу, алдырбачы деп отуруп, анан ушундай болуп турайды, анан кийин түшүнөбүз. Көп учурда биз сабырдуулукка жетпей, сабырсыз болуп туруп, бир четин кабыл алабыз, анан кийин түшүнөбүз. Демек, учурунда түшүнбөйбүз. Кээде сабырдуулук менен бир нерсе токтотобуз, сөздүктү түшүнбөйбүз, токтотобуз, убакыт өткөндөн анан түшүнөбүз. Андай учур бар. Кээде дароо түшүнүп сабырдуулук менен. Ар кандай. Бирок ошо сабырдуулук деген ошол сен өзүңдү башкара билүү. Ичиңдеги ички сезимдериңди ошо көбүнчө кыжырлануу, ачуулануу, жактырбоо, наалап болуу, нааразы болуу деген сезимдерди башкара. Себеби сен бирөөгө нааразы болушуң мүмкүн, бирок ал билбестиктен туура эмес нерсе болот. Так, кийинки слайдты берели. Боорукер. Бул эмне деген? Кыргызда барбы боорукер? Боорукерлик десе түз маана эмес, боорукак деп. Бул дагы ошол эң алгачкы замандан бери келаткан негизги табигый сапаттар да. Бул адам жамаатташып жашаган мезгилге таандык болгон негизги сапаттар. Ал кезде бул сапат болбосо, анда адам коому жашай албайт. Эсерде баягы эң алгачкы коом ретинде. Мен кийинки лекцияда дагы буга токтолом, бирок азыр бир учун чыгарып өтөйүн. Өзү көчмөн эмес, мына алгачкы баягы дүйнө таным деген темада өткөнбүз. Алгачкы адам коому өзү жанагы эмне деп атабыз? Алгачкы община деп айтып атпайбызбы? Коом, билесиңби? Жапай жейиштеринде эң алгачкы адам негизинен өнүкпөгөн, мындай бир эч заманбап эч нерсеси жок, табияттын бир бөлүгү катары табиятка 100% багынган жашоо болду. Үңкүрдө жашаган, токойдо жашаган, ар кайсы бир нерселерге жашынып, анан мындай акыл эси деле жаңыдан өнүгүп баштаган, болбосо колунан көп бир нерсе келген эмес. Анан ошондо негизги жашоонун амалы бул баягы көп көтөргөн болчу, болбосо Рысалдын макалда түгү ошо калат. Жамааттык жашоо. Жамаат болбойчу жашай албайт. Жалгыз адам жашай албайт. Туруштук бере албайт деп. Ошол эле табияттын кырсыктарына, ошол эле жан жаныбарлардын баягы эмесине дейсиз, басымына дейсиз, жем болуп кетпеш. Жамааттык жашоо. Жамааттык жашоонун негизги жамааттык жашоодо баардык илеттик тартиптер болуш үчүн эң негизгиси ошол боорукер. Бул өзү негизи табигый эле сезим. Мисалы, ата баланы боорукерлик. Баласы үчүн ата же эне, баласы кызы үчүн эне, баласы үчүн эне же атабы. Баарына жаман болду. Бул табигый сезим. Бирок ушул сезимди коомду деңгээлине чейин сактап калуу, бул ошо жамааттык принцип калабы. Бизде Кыргызда эми азыркын айтпай эле коеюн, бирок акыркы мезгилдерге чейин боорукерлик бул негизги сапаттар болчу калган. Боорукаттуу. Ошон үчүн коомдо бизде бай кедей болуп, жетим жесир болгон эмес деген сөздү эсертеп, жетим жесир болгон. Эмне үчүн? Себеби ошол кароосу жок калбасын. Жалгыз жесир болбосун, жесир болсо да анын кароосун баарын чечип, ошонун баары эмне бул ошо боорукерлик. Себеби эгерде коомунда, жамаатында бирөө аксап турса, ага сен боорукатпасаң, анда бүтүнлүк кыдырат. Анда өзүнчүлүк күч алат. Ошо өзүнчүлүк күч албаш үчүн жамааттык принципте ошо боорукерлик, баарына боорукатуу, баарын бирдей көрүү. Биринчи. Бул сапат өзү барып эмнени жаратты? Теңдик. Негиз теңдик. Анан барып анан үчүнчү дагы кандай сапат?
Бул мында карасам жөнөкөй эле слайд. Сый урмат. А сый урмат деген эмне? Ушул сапат бизде бар. Азыр өзгөчө. Бирок биз ушул күчтү туура эмес нерсеге жумшайбыз да. Сыйлайбыз деп аш керек да. Паттакыр. Мактаныч иретинде, турнагыс иретинде, намыс деп ойлойбуз, бирок турнагыс болуп калсын. Болбосо көбүнесе бул немесиги алып кетип атат, атаандаштык алып кетип атат. Бирок бул пикирден келет. Жамааттык жашоодо сый, урмат болуш керек. Себеби doğru tartım менен, doğru kendlik менен biz жана теңдик маселесин калыптандырабыз. Ооба, теңдик бар. Көчмөндөрдө өзү көчмөндөрдө. Отурташкан жашоо келгичекте көчмөндөрдө социалдык теңдик маселеси бул негизги маселе. Коомдо бай кедей болуп бөлүнгөн деген сөз, мисалы өзгөчө Кыргыздын тарыхына келгенде бизге Советтик Ордошун окутканда, ой, бай манаттар, анан кедей кембагал, анан тиги кулдун тукумун, анан бул бай манаттын тукуму деп азыр четтен чыгып, мен атам бай болчу, атам манат болчу деп мактанат. Карап кетсең, ар бир кыргыздын түйүндө баары ошондой сөзсүз түрдө кандын урпак, сөзсүз түрдө бир бек, сөзсүз түрдө бир акылман олуянын урпагы болуп. Себеби Кыргызда так келсе мындай бөлүнүү болгон. Кул үйлөөчү болгон. Феодал крепостной болгон эмес. Анан кулдар болгон, малайлар болгон деген сөз ал башка. Анан болсо дагы биринеки мисал болушу мүмкүн кайсы бир учурда. Бирок кадимкидей класстык бөлүнүү, сен акыл жок, укум жок, сен төрөлүк жок, кул бойдон каласың. Мен элүүчү болдум, болду. Өмүр бою элүүчү болдум деген түшүнүк болгон. Теңдик болгон. Көчмөндөрдүн негизги пикири ошол. Ошол теңдикти сакташтын дагы бир талабы бул сый. Себеби теңдик дегендечи коомдо баары биринчи боло албайт. Жана жолуу философияда ошондон келип чыгат. Бирөө башчы болот, бирөө акылман болот, бирөө билги болот, бирөө катардагы адам болот, бирөө букара болот дегенде. Анан ошондо дагы адамдын кылган кызматына, эмгегине жараша ошонун дагы бир ордун белгилеп, аны сыйлап, улууга, жана улууга урмат, кичүүгө заат деген сөздө ошол. Ошонун баары бул сый. Кичүүлөрүн дагы, ийки муунду дагы сыйлап. Зат. Зат менен несебен, зат менен урматына айырмас. Ким эсинде айтты? Ооба, а бирок зат менен урматын айырмас эмнеде? Ооба, мен макал өзү айттым. Бүгүн урмат кишиге айырмас эмнеде? Тараш эмес. Анын деңгээлин көтөр. Өз деңгээлиңе аны көтөрүп келип, сенин катарыңа кошуп. Колунан келбесе дагы, мындай дарамети жетпесе дагы, бирок катарыңа кошуп, өз деңгээлиңе көтөрүп, сыйлоо ал дагы. Кичүүнү да сыйлап, катарыңа кошуп, чоң ишке аралаштыруу. Бул да. А урмат деген улууларды, ой, сен болду, баягы бизде сөз бар го, улуу келсе ашка, кичүү келсе ишке дегенчи. Мен кайсы бир деңгээлде мүмкүн, бирок сен улуу болдуң болду, сен мындай тур деп четке чыгарба. Улуу болсо дагы катарга кошуп, кеңешине катарга кош, чоң ишке аралаштыр. Ал ушу урмат деген ошо. Мисалы, аксакал болду, урматтай, сенин ордуң төрдө чай кылайынчы, калган биз өзүбүз жасайбыз, аны менен кеңеште өз алып иш кылсак, сен аны катардан чыгардың деген сөз. Ал аралаш керек. Анан аралаштыруунун жолу урматтап ошол чоң ишке кеңешине колунан эмне келсе дагы акыл сөз кирсе да, бирок ошол иш анын кеңеши менен, анын салымы менен кошо бир чоң иште болуу, анан ошол киши ошол иште жүргөнүн өзү да сездириш керек. Мына ошол урмат. Жалпыдан болсун. Анан ушунун өзү ушундай философия Кыргызда, ушул философия улуу кичүүнүн ортосунда муундардын байланышын калыптастырат. Мураскор менен мураскер маселеси чечилет. Ошондо бүтүндүк сакталат. Элдин да болчу, коомдун дейбизби, же жамааттын. Мына ушул негизги сапаттар бизди эл кылат. Мисалы, башка дагы бар, эл жүрөк баатырбыз, силер айтып аткан жанагы кээ учурда мартпыз, жомарт жетишип өтө кыйын. Берешебиз деген нерселер бар, ооба. Бирок жалпы элди эл улуттуулук кылып мүнөздөй турган негизги сапаттар кандан белгилүү. Биз эң чоң басым кылганыбыз бул элдүүлүк.
Макалдарын баарын карагачы, айланып келип эле ошо элдин ынтымагы биримдик маселесине келди. Эренеден төрөлөт, эл үчүн эле турат. Эр жигит эл четинде, жооп элдинде. Элдин канын ойлоп атат. Элге кызмат кылуу деген түшүнүк бар. Баары келтирип элге. Жанагы Арыстанбектин сөзүндө барбы? Жаттай албайм ушул кечкелер. Жанагы кайраттын тоону бутса да, кашыгын көлдө tutsa да дейт. Оюңдан чыккан сөзүңө доо уланып да дейт. Эл менен сен бийиксиң, элде чыккан бийиксиң. Эл менен сен адамсың, элде чыккан кыямат. Баары келип элге байлап. Миң мыкты бол, бирок элден ажырап өзүчө болсоң, сен мыктысың. Сен кийиксиң. Бирөөгө жем болосуң. Кайра эле келип туруп ошол жамаат. Жолбосо кийинки мезгилде биз улут болуп калганда биз аны элдүүлүк беребиз. Эл деген ошол бир бүтүндүк. Тутум. Ошол тутумда баары тең. Ооба. Дарамет деңгээли деген бар. Бирок негизи. Онда класстык бөлүнүү, тактык бөлүнүү болгон. Отуруп таштанды ошондой. А көчмөдө да болгон. Анан кийин союз бизди келип таңып, силер деген феодализмде, капитализмде атта отуруп социализмге өтүп, өтө бактылуу элсиңер дегенде ошого бизде ишенип алган биз бар. Феодализм болгон эмес. Феодализмде негизги принцип эмне? Көрсөткүчтөр. Жерге ээлик кылуу. Ишканаларга ээлик кылуу. Калгандарды ошого иштетүү. Кайсы көчмөндө ошондой бар? Алыс барбай эле болчу. Кайсы 4-чү же 5-чи атага мен билебиз да, 4-чү 5-чи атага. Чоң атабыз, балабыз билебиз да. Кимиңерди 4-чү атаңардын кызыл китеби бар эле. Жерге менчик ээлигин аныктайт. Бул акылга сыйбаган иш да. Жок, эле бар. Жер ордунда болчу. Меники сеники жок, биздики деген. Маселе баланча уруунуку, түгүнчө уруунуку бар. Анан кээбирлер талашат, ой, биздики бар, мен атамдын аты менен аталат жай. Ой, мыктыңсың сен, мактаң мыкты, бирок атаң жеке беле ал жайда. Демек ал уруунун бийи болгон. Анан ошого караштуу болгон баланчанын жайыты десе, демек ошол отурган өргөс ошакта тигилген, анан баланча уруунун жайыты деген эмес. Жеке менчик болгон эмес. Мисалы, менин атамдын аты менен аталган конуш же журт бар, жолбосо бир жайыт бар. Анда элестетсе, анын атасы жалгыз отурат, калгандар кайтат. Сунун четинде турат, жай. Малдарын эмне кылышат деген. Баары чогуу да. Болгону ошол учурда уруунун башы ким болсо, ошонун аты менен аталат. Кимдин эли дегенде баланчанын эли деген сөз. Ошол өкүлү ким? Башында ким турат? Кимден сурайын, ким жооп берет деген сөз. Жоопкерчиликти ким алган деген сөз. Ошого эле байланыштуу. Демек, мына ушул негизги сапаттар бүгүн бар ошо. Бирок өз ордунда эмес да. Кээ бир учурда чачырап отурат, кээ бир учурда иштеп атат, бирок эми ушул эле бүттү мүнөздү калыптайт дегенден алысың, дагы бир топ маселелер бар. Дагы бир негизги маселе бар. Бул сапаттар башаттан берген ошол элдүүлүктү камсыздай турган, ынтымак биримдикти бекемдей турган бүтүндүктү оздурбай ошол бүтүн нерсе катары сактатып жашап келаткан негизги сапаттар. Анан жүрүп отуруп дагы бир нерсе керек. Мүнөздү калыпташтыруу. Бул дагы калган келаткан ал дагы бир сапат менен тең жүргөн же сапатка түздөн-түз байланыштуу. Мисалы, адамдын бир сапаты калыптаныш үчүн бир нерсе керек. Ошол сапат калыптанат. Эмне керек? Дагы бир түшүнүк бар, биз ошону азыр ошол үчүн күрөшүп атабыз. Ошол түшүнүк үчүн. Жок. Андарын айтып жок, айта элек түшүнүк бар. Беневалеваче. Балуу. Балуулук деген эмне? Баалуулукка жараша, же болбосо баалуулук дагы мүнөзгө түздөн түз таасир этет. Баалуулук өзгөрсө, адамдын багыты өзгөрөт, мүнөзү эмес, кыялы өзгөрөт. Жеке адам дейт. Кыялы өзгөрүп иштеген сайын кийинки муундарга ал башкача өнүгүп берет дагы, анан жүрүп отуруп, анан баштапкы келаткан мүнөздүн өзгөрүшүнө түздөн түз таасир этет. Кыял деген адамдын өзү тапкан. Мүнөз тугундан келет. Ошол мүнөз туруктуу болуп өзгөрбөй келишине негизги себеп дагы баалуулук. Баалуулук эмне? Жөнтүрөтөп атчы.
Слайд birden beri. Adam bağlılıkta unutular. Unutulamazsın. Unutup şu nerse, bir nerse biz unutulsak al bağlılık. Bugün bağlılık degen bunday. Daha bir nerse anlatmışım. Bağlılık çeksiz. Adamın düşürüğüne, dengeline jarasha bağlılığı arkanday olur. Anam bağlılık birдей болуш kıyın, бирок мындай жалпы улуттук bağlılık деген түшүнүк бар. Жеке адамдын дегенде түшкөндө bağlılık чексиз. Аркандай. Ana biz geyde zaman görüyoruz. Sen bağlılığına. Kalsan bağ tutkan uşun burada. Geyde cekede. Yok adam uşun burada. Ürüğüne tukun bağlı. Ürüğüne giyin bağlı. Geyde bunday bir kilimde okat tapılır mıydı? Materyal. Giyin bu okat ve telefon için bağları vuruşar. Vuruşkanda da kanda yok. Sizde cevap söylerler. Bağlanın göğülü menen iş yok. Al zette göğülü sınıp Жол болсо мындай бир көңүл сынып дебейсизби э? Ошол менен ишибиз да жок. Биз ошол бир уюмга бардык бана. Баа, ошол бизге баа болот. Өткөндө Мирлан Самедовго жооп беришкен айтты го. Уктарды эле. Бир ай окуду, 2 ай окуду. Бир жакшы сөз айтты. Бир YouTube'дан издеп көрүп болчу. Бүгүн биз балдарыбызга кандай мамиле жасап атабыз? Erteden geçke bizim болгон алектенгенибиз жумуш, акча бар, көрүп билдик деп атып, кечинде келебиз да балдарыбызга иштин тамак жедим болду деген эле маселе. Анан салыштырып кой, кечип болду, айында малды үчүн карап. Эртең менен чыгарып түтүн берет. Кечинде чөбүн берип жедим. Дем юта катып. Кимибиз Мирланда туура эмес сүйлөдү деп. Ошондой эле болот. Балдарыбызды кандан бүткөн кийинки муунду биз баа тутпай калдык. Асылдыгын кой, баа болбой калдык. Башка нерсе баа болуп калды дегендей да. Эми ошол адам баалуулукка умтулат. Ийгисе. Адам баалуулукту тутат. Умтулуу менен тутуу башка. Умтулуу бул багыт бет алуу, ушуга жетсем экен. Бул да бар. Баалуулуктун күчү таасири ушундай да. Эң биринчи, эң жөнөкөйүн айтканда адам умтулат ошого жетейинчи. Мисалы Gevriler için, ben yaşlarga aytayım, gevriler için iPhone bu yaşların bir çok geçkenlik. Unutulamaz. Oşonu bağa tutar. Yok değil emez, bu emez, bu yaramayız, bu iPhone öyle bu. Ben misal aytayım, ben yaşlarda bir misal getirip zaman görüyorum. Bu kişilerde de bir erenesi var. Ben şu bir kızmatta getirme bu. Büyük yaşların şeyini oşu benim bir kızmat benim anlatalım. Bu dağı da olur. Ошого жетенде эмне гана болбойт токтогон. Кесири да кылат, жаман да кылат, жаман сөз айтат, көңүл оорутат, сындырат, сатат деген мындай. Чыккынчылык кылат деген geçen. Ошо баалуу нерсесине жетти. Барбы ошол нерсе? Бар. Анан тутат деген, ошо тутат деген түшүнүп атабы? Экинчи, үчүнчү, бийик элемент. Баалуулукту карманат. Tutуу деген бул мындай, башка кармануу деген ошону менен жашоо. Анан акыркысы баалуулук. Баалуулуктун таасири күчөйдү жөнүндө сөз болот. Акыркысы элемент. Слайд. Адам баалуулукка тете. Баалуулуктун эмне болсо, биринчиден сен ошону умтуласың. Ошо умтулууга бар аракет кылып сен аны тута баштайсың. Анан карманасың, сен ошону менен жашайсың, ченейсиң да, анан ошого жараша өзүң болот. Баалуулугуң эмне болсо сен ошондой болот. Жана япондордун бир лакабы же макалы бар, билесиңби? Сен эмнени жесең ошосун деген. Мен биринчи окуганда айттым, бирок философиясы бар экен. Эми бул ал сен эмнени жесең деген түз мааниде айтып атабы, кыйыр мааниде айтып атабы, бул кандай болгон күндө да бул сенин азыгың деген. Азыгың эмне болсо сен өзүң ошолсуң деген. Азык деген керен мааниде. Баалуулукту азык катары да көрсөтөт. Can dünya değil, akıl da lazım da, malumat da lazım. Misal jönөкөй өзүбүзгө баа беребиз ki, biz malumat buлагын азыр telefondan alып калдык, интернет. Ошол маалымат азыгыбыз эмне? Биз ошол. Эгер эртеден бери сериалды көрсөк, биздин экенибиз ошол сериал. Биз объект. Эгер сериал менен чыксак. Эгер жалаң кылмыш жаңылыктар менен көрсөк, анда же биз ошого кызыгабыз, же биз өзүбүз ошондой.
же ошондон аябай коркобуз, кооптонобуз, ушу мени тийбесе болот. Логика, психологияда бар ушундай. Эмнени жесең ошол. Жалаң манасты көрүп окуп, манасты угуп эле көрүп угуп, ошол менен чектесең, анда сен манас менен жашоо. Сен ошол дүйнөдөсүң, сен биякта ордуң жок. Сени түшүнбөйт биякта. Манасчылар ошондой болуп атпайбы? Манасчылар менен майыпташпай болду, алар башка дүйнөдө жашайт. Бүгүн ошондой заман болуп калды, биз аларды түшүнбөй калдык. Аларды түшүнүшкө, билбейм, жан дүйнөсү кирип кетти. Кайсы бир иретте деңгээлде ошол Япондун макалы. Туура эле экен, ошондой. Бирок түз маанинде жеп аткан тамак азык эмес, негизи эле азык. Сен эмнени жесең, эмне азык алсаң, эмне азыктанып атсаң, сен ошосундай жашайсың. Себеби ал сен үчүн демек баалуу. Сен ансыз жашай албайсың. Ошону жеп, ошол азыкты алган үчүн сен жашап атасың. Ошол менен сен жашооңду улантып атасың деген маани. Ал өзү ошо баалуу. Баалуулугубуз эмне болсо, биз ошондой болобуз. Демек, улуттук мүнөздү калыптайт турган дагы бир чоң күч бул баалуулук. Суроо берели, биздин бүгүнкү баалуулугубуз эмне болду? Улут катары, эл катары баа турган баалуулуктарыбыз барбы? Баарыбызга бирдей таандык болгон. Биринчиден эле баштайлы, жөнөкөй улуттук белгилердин бири. Тилибиз. Тилибиз баа болдубу бизге? Баалуулук катары биз тутабызбы? Карманабызбы? Ошону менен жашайбызбы? Жок дегенде умтулабызбы ошо тилибизди өркүндөтүүгө, же өздөштүрүүгө? Эң багытабыз. Жакшы. Эгер ошондой. Бирок чоң суроо бар да. Ошол баалуулук негизи баалуулукты чектөө мүмкүн эмес. Баалуулук эмнеге жарашат? Албетте тарбия. Тарбия дегенде биз айтып коебузбу, тарбиясы жок деген сөз айтып калабызбы? Мунун тарбиясы жок же, тарбия көрдүм белең дегенде, бул биз жакшы мааниде атайын көңүл буруп, ошону бир адам болуп тарбиялай турган ошондой процесске кабылдыбы, жокпу же ошондон кур калдыбы деген мааниде. Бирок тарбия деген түшүнүк өзү бул сөзсүз түрдө муңдардын ортосунда байланыш эмес, ал такай туруктуу процесс. Биз аны тарбия деп эсептебесек да, бирок ал тарбия, жүйө. Бүгүнкү күндө тарбия милдетин аткарып аткан мал. Чөйдө. Таасир. Күчтөрү бар. Жана башка. Дүйнөдө эмне болуп атканын ошондо. Негизинен маалымат алып. Ошонун өзү тарбия. Балдардын көргөн, укканы, музыкасынан баштап көргөн киносуна, кийинген кийимине чейин бунун баары тарбия. Мындай атайын ушундай бул дебейт, бирок бул ошол процесс да. Себеби тарбия деген адамга таасир этүү, аны калыптоо да. Тарбиянын негизги милдети ошол. Адамга таасир этүү, аны калыптоо. Аны жетелөө. Тарбия деген ушул. Жетеке. Ушул функцияны ким аткарып атат бүгүн? Эгерде биз өзүбүздү кыргыз элин катары айтсак, иши эле кыргыздан бөлөгүн баары жасап атат да ушуну. Кыргыздын урпагы үчүн кыргыз бул функцияны аткарбайт. Муну батышы да жасап атат, чыгышы да жасап атат, тигиниси да, бунусу да, орусу да, америкасы да эле башка. Бүт сырткы күчтөр жасап атат, биз жетелеп атабыз. Ошон үчүн ошонун таасири менен бизде азыркы муунда бир өлчөй улуттук баалуулук жок. Бир өлчөй жок. Мындай тегиз баарыбыз ушуну бир баа тутабыз деген баалуулукту табыш кыйын. Мамлекеттик баалуулуктар бар арасында жарат. Бирок улуттук баалуулук ал башка. Мекенибиз бар дегенде, желегибиз, сүйүүсүнөн сыймыктанабыз деген түшүнүк бар. Паспортум бар деген, жараамын, эркинмин деген ал баалуулук бар. Бирок улуттук баалуулук башка. Улут болуп калккандан бери келаткан сен элдүүлүгүңдү чыңдап, ынтымак дегенди бекемдейт. Мына ошого келгенде биз аксап. Кийинки слайд. Эми ошол баалуулуктардын түпкүрдөн келаткан ата-бабадан бери келаткан негизги баалуулуктар көп, бирок улутка таандык болгон бир өзгөчө эң олуттуу баалуулуктарды тизмектеп көргөн. Үч бурчтук тилинде бердим. Дагы бир айтсам, дагы бирде аны токтоп коюш. Мындай үч бурчтук түрүндө баягы фигура түрүндө көрсөткөнүм, мындай элес менен кабыл алыш кыйын, жеңилирээк болот дегенимде. Үч негизги баалуулукту айтайын, жана ошол менен чектелет деп түшүнбөгүлөр. Бирок олуттуу негизгилери. Биринчи
биринчиси бул десе бул негиз болуп турган, как фундамент болчу. Негиз катары кайсы балыкты айтат эле? Кыргыздын түпкүлүктөн келаткан негизги балык, улуттуулук кылган кыргыздын философиясын, дине таанымын, маданиятын, салтын баарын ачыктап, ошого негизделип тайына турган деп кайсы балыкты айтат? Балык. Тил жок. Тил негиз болуп турат, тил курал. Балык. Bir anında bir sapat desek o, же болбосо bir görünüş, bir bağlılıktan başkaça. Bağlılık menen sapat başkaça, bilesiniz? Бирок bir sapatта bağlılık katar. Oldu Kırgızdın мындай сырткы дүйнөгө акыры ушундай экен деп баа бергенде негизге бир негиз болуп турган бир балык бар. Аны кандай? Эркиндик негиз эмес, эркиндик бара турган жок. А негизибиз берсең, тууралык. Тууралыктан сөз бар беле? Анда сөз жок. Сөз жок, түшүнүк бар. Ne de düşünmek var bu sözü? Yok. Mınday aytат. Har bir adamdın özünün tuğralığı var. Men uşunu tuğra dep esептейм. Göz karaş, dünya tanımına kalktan şu tuğra. Uşul tuğra. Bul ak, bul kara. Bul tuğra emes. Bul жақсы, bul жаман. Бұл шарт аталып. Бұл илимде мындай термин жок. Бирок мындай сөз жок деп айтыш керек. Тууралык. Ар бир адамдын өзүнүн тууралыгы бар. Ар элдин өзүнүн тууралыгы бар. Ар бир көз караштын өзүнүн тууралыгы бар. Ушул туура, бул туура эмес деген. Эми ошо тууралык деген, эгерде орусча айтсак, праведность деген тууралык керек. Правед. Туурасы кандай, жакшысы кандай. Оң, терс оң деген түшүнүктөрдү ажырата билген. Анан ушуну чечмелейт. Тууралык деген эмне? Биринчи. Жан дүйнөнүн тазалыгы, элге, жерге, айылына болгон таза ой, таза кызмат. Кыргыздын тууралыгында жан дүйнөнүн тазалыгы биринчи орунда. Адамдын жан дүйнөсүндө тазалык, арулугу болбосо, бул кыргызга өөр учурган, бул туура эмес. Адам ушундай ичинде бала куртуп турбайбы деп карабыз. Иә. Болушу мүмкүн. Бирок биз үчүн бул негиз. Башка элде де бар. Башка элде мындай түшүнүк жок деп айтуудан мен алысмын. Бар албетте. Бирок ар бир элдики өзүнчө. Элдин ошол мүнөзүнө да жараша, ошо балыгына жараша мүнөз калыптанып коет. Кээ бир элдер барбачы? Кээ бир элдердин ошо жан дүйнөнүн тазалыгы менен иши жок болгон элдер бар. Эл ката, улут ката. Ойлобойбу? Мисалы. Балким ойлойт, бирок көрүнбөйт. Кыргыздын кейгени да ошол. Адам болчу деп айтат. Айтабызбы? Негизи ошол. Бул эмнеден Аллах ушул сөздү айтып атат? Түпкүрү келип туруп ушуга байланат. Жан дүйнөсүнө алат. Бизге анын кийген кийими, баскан турганы, тепкен машинасы, жашаган үйү маанилүү эмес кыргызга. Айтпоо мындай. Ишенип койгочу дейм. Биз эң эле адамдыгын аныктай турган жан дүйнөсү бар. Баалачу. Бүгүн ошондон бир аз чаташып. Адамгерчилик деген маселе ошондо. Адамдын жан дүйнөсүнүн тазалыгы бар. Мына бул биз үчүн жашоонун тууралыгы ушу. Ушинтип жашаш керек. Жашасаң адам болуп жаша. Экинчиси. Элге, жерге, айылына болгон таза ой, таза кызмат. Кызматтагы баса кызмат жөнүндө айтайынчы. Кызматты мурдадыр айтып атам, азыр дагы бир мындай. Орун бөлөп отурса, кайталап койсом, ашык. Кыргыздын кызмат деген түшүнүгү да бир башкача да. Кызмат деген эмне? Ошо кызмат. Бир турмушта мисал айтпачы, кайсы бир көрүнүштө силер кызмат деп эсептейсиңер, элге кызмат. Кандай? Ыктыярчылар пандемиянын учурунда элге кызмат кылышты. Бул кызмат. Мисалы биз бүгүн кызмат десе, мындай кызмат орду деп айтып атат, кызматта мисалы мен кызматта калдым. Мен тил комиссиясын жетектеп атам. Бул кызмат эмес мен. Бул жумуш. Азыркы
ушул жерде бул кызмат. Милдет албашты. Милдет дагы байланыштуу, бирок кызмат деген адамдын өзүнүн бир иш аракетин, же болбосо ичиндеги ниетин, эмнеси болбосун ичиндеги бир жакшы нерсесин жанагы элге арноо. А ошол арнаган нерсесин эсебинен мектепке талап кылат. Арна. Эми орусча жакшы сөз бар, жертва. Бирок эми курмандык чалуу деген мааниде эмес да. Адам мындай. Мисалы пандемиядагы ошол сыяктуулар ошол жерде кызмат кылып эртеден кечке жардам берип атты, өлүмдөн сактап атты, дары дармек жетирип атты, баарын көрдү да. Бирөө чыгып айтты, мен ушуну жасадым дагы мага керек. Айта да албайт. Акылына да келбейт, ойго да келбейт. Ушуну кызмат дейт. Мына жакшы мисал. Бүгүнгө чейин ошол кызмат деген түшүнүк бизде азыр да өзгөрүп атат. Азыр мен байкап атам, акырында ал да өзгөрүп атат. Ар бир кыргыз айылда жаманчылык жакшылыкта той аштарда кызмат кылуу байкап көрүнүшү бар. Мисалы, жигиттер келип казан асып, мал союп, өз канын. Келин кесек келет, камыр жугат, босоп кышат, жана башка. Барбы ушундай? Аксакалдар келет, үй ээсинин жанына бел болуп турат, жакын. Ба сырттан келген элге караан болуп турат. Бул да кызмат, биздин арналык. Ошону бул чыныгы кызмат, кыргыздын кызматы ушул. Чоң мамлекеттик деңгээлдерде жумушту ишти аткарып, бирок акысына айлык алып, бул жумуш. Ошол жумушту да жактап турат. Башка нерсе. Кызмат. Мына кыргызда кызмат деген ушундай деп тууралыгы ушул. Анан элге жерге кызмат кылыш керек. Сен элиңе арнашың керек. Сен ушул элдин бир өкүлүсүң. Эл болгон үчүн сен биякта аман эсен жашап атасың. Көптүк сөгөл болуп кетти. Элдин жардамы менен, күчү менен, күйүүсү менен сен адам болуп жашап атасың, амансың, эркинсиң дегенде, анан элге кызмат кылууга деген түшүн. Көрдүңүзбү? Кайра айланып келип ошол жана ынтымак биримдикти, бүтүндүктү сактаганга, же болбосо элдүүлүктү бышыктаганга эле болгон аракет. Баалуулуктун деңгээлинде ушул тууралык бул баалуулук катарында. Чыныгы кыргыздын түшүнүндө ошондой ишке бурагат кабыл албайт. Өткөндө да биттем болду эле, башчы, башкаруучу деген, жетекчи деген. Бизде азыр мисалы, бизде кызык бөлүмдүн башчысы болот, башкармалыктын начальниги. Башчы болсо жок болбойт. Адашып калат экен. Мен түшүнбөйм. Мейли ал эки маселе. Так, муну үчүн экинчи өзүнүн ордуна жараша милдетти тагатады. Мына кыргыздын тууралыгы ушул. Адам бул жашоого келгенден сөзсүз түрдө бул жашоодо бир орду бар. Ошол ордуна жараша милдетти тагатышы. Бул көп кыргыз түшүнүк. Мисалы, эң эле жөнөкөй. Өзүмдү айтайын. Мен бирөө баласымын. Балалык милдетимди аткаруу турат. Бул туура. Кыргыздын түшүнүгү. Мен бирөөнүн бир тууганымын, агасынын инесимин. Агалык инелик кызматын аткарышым керек. Бул туура. Аткарбасам бул туура эмес. Ошол учурда мен бирөөгө жадым, бирөөгө апам. Ошого жараша өзүнүн милдетин аткарышым керек. Бул туура. Биз өзгөчө чоң бийик деңгээлге жеткенде бир эле милдетинен чектелип калабыз, калганын унутуп калабыз. Бул туура эмес. Баарын тең. Ошон үчүн чоң кызматка кызмат. Бүгүнкү түшүнүктө кызмат. Чоң жетекчилик орунда, же болбосо чоң ушундай саясий орунда кандай болбосун. Ошого жеткенден кийин анын милдети аткаруу функционалдуу, мисалы, функционалдык милдеттер болуп калат жумушта. Ал бир тең, бирок сен аны менен чектелбе, сен ошол убакта бирөөнүн баласы, бирөөнүн атасы, бирөөнүн бир тууган урууң, элиң бар. Ошол милдеттерди унутпа деген сөз. Бир адам өз ордунда өз милдетин аткарат. Андан тышкары мен бир жака барсам куда болуп барам, бир жака барсам тайке болуп барам, бир жака бөлө болуп барам, бирөөгө дос, бирөөгө жора, бирөөгө коңшу дегендей, ошого да жараша өзүнүн милдетин аткарат. Жөн эле барып кой барып тургандай мен комиссия. Комиссия төрагасы болсоң да, бирок келген далегиң сен кошта катары келдиң, кошта катарында жүр. Куда болуп барсаң анда куда бар маселе. Түшүнүп атасың? Кыргыздын тууралыгы ушул. Бул өзүнүн ордуна жараша милдетти аткаруу. Бир орду деген бир эле орун эмес, бир адам бир нече орун эмес. Жана
социалдык акыл, социалдык орду деп болчу, коомду ээлеген болот. Мен бир нече мисал айтып, кайгыга өзүңөр кубалап аласыздар. Экинчи, мурасты эптуту. Мына бул туура. Бул негизгилерден тууралуу. Мурасты эптуту. Мурас деген бизге чейин ата-бабадан эмне келди, эмненин негизинде биз жаралдык, эл болдук, эмненин негизинде биз кыргыз болуп аталдык, таанылдык деген, анан ошону сактоо, андан ары өркүндөтүү же ыйык тутуу деген сөз ошол. Ыйык тутуу жөн эле мындай бир жок. Аны менен жашоо, аны өнүктүрүү, аны сактоо, аны өркүндөтүү, ийки муундарга өткөртүү деген бардык милдеттен баары ушул. Мурас жөнүндө сөз кылуу кажет, түшүнүктүү. Бул биз үчүн туура. Эгерде биз мураска мамилебиз туура эмес болсо, мана бул туура эмес. Ушунун өзү жаман көрүнүш. Экинчи, элдин жүгүн көтөрүп кызмат кылуу. Жанагы эле нерсе эл менен бир болуу, элден чыкпай бөлүнбөй деген. Баягы эсиңердеби бир кайсы бир темада атылдык милдет деген темада биз ашар жөнүндө сөз кылдык. Ашар деген бул өзүнчө жакшы сонун көрүнүш. Мына ашар деген сөз менен 4-3 аябай жакшы ачыктап мисал катары келет да. Элдин жүгүн көтөрүү деген сөз бул ашар, биринчи ашар дегенде кайталап коелу. Ашар деген эмне? Билеби? Бүгүнкү учурда биз ошо ашарды тартып койдук. Бар эмес, бирок көп учурда. Айылда бирөөнүн үйүн салып берет ашарды. Жазам, бул ашар. Бирөөнүн үйүн, бирөөнүн ишин, бирөөгө жардам берип бир чоң ишти бүтүрүп, бул ашар эмес. Бул кыргызстан эркектер аны ынтымак деп ойлойт. Ашар деген жалпынын ишин, жалпы өзү айылга жол салуу, айылдын суусун, айылдын көпүрөсүн, айылга мектеп салуу. Ал мелистин мектеби, ал асанды мектеби. Ал айылдын элине үчүн салынса, анда бул ашар. Эгерде ошону дагы эл өзү көтөрөт. Ашар деген ошо. Жалпы катгандык ишке бири да четке калбай жалпы катышуу бул милдет. Ашардын милдети ошо. Эл менен бир болуу, элдин жүгүн көтөрүү. Анан сен колуңан келеби келбей, мисалы көпүрө салабыз десе, мен курулуш чимесин, мен тиешем жок, өзүңөр бүтүрүп беришсе, кечек болуп бул ашар. Сен ооба, сен курулуш чимесиң, бат колуңан келген эмне, суу ташыйсың, бул алып бересиңби, бак алып бересиңби, нары бери, эмне жумуш болсо да, болгон колуңан келген ишти аралаш. Өзүң салымыңды кош дейт. Жада калса, алышка кемпирлер да барып, жок дегенде неберелерге каралашып, ошол жерде бир шаң салтанат кетти. Жаштар иштеп аткан. Бала чака неберелерге карап, же чайын самоорун кайнатып, дастархан даярдап, апалары жөнөп турган, бул да өзүнчө бир чоң сан. Мына ошондо элдин шаңы менен, ынтымак биримдиктин күйүүсү менен чоң иштеп бүтөт. Ашардын милдети ошо. Бул ошол эл менен бир болуу, элден чыкпай бөлүнбөй деген сөз. Анан могу эл эмне дейт деген түшүнүк бар го, көп эле айтып жүрөм. Бул бүгүн биз ошондой болуп калдык. Эл эмне дейт деген элдик тараза сөздү биз тейлеп салдык. Муну аябай бир шылдың айланып салдык. Туура эмес жоруктарыбызды ушул сөзгө такап туруп, эл эмне дейт, той берет, карыз калды деп койбойт. Курман калдырат. Бирок ал эл эмне дейт деген. Эл эмне дейт деген башка эл. Эл эмне дейт деген адамды айта турган сөзү, жасай турган иши, кабыл ала турган чечими, эмне болбосун, кандай кыймыл аракет жасалсын, ошонун алдында ошол эл эмне дейт деген тараза сөздүн элегинен алып чыгыш керек. Өзү менин айта турган сөзүм, мен жасай турган ишим, кыймылым, аракетим элге пайдалуу же зыяндуу? Элге зыян алып келсе, анда кой. Кандай мага жакса дагы, мен өзүмдү тыяйын, элдикти тыяйын деп туруп, өзүмдүн каалоомду тыяйын, элге зыян. Бүгүн биз кантип болот? Эл эмне десе ошо десин, мага жагат, мен ушуну жасайм. Бул каалаган жерде болот, бүт жерде, бүт жашоосунун маңызына байланышат. Эл эмне десе ошо десин. Бул туура эмес. Кыргыздын тууралыгында эл эмне дейт, эл менен эсептешүү керек. Эл менен эсептешүүнүн өзү сен эл менен бир бүтүнлүккө болгонуңду билдирет. Эгерде мен ушуну жасасам, элге зыян тийсе, өзүмө да зыян тийет. Же болбосо эмне болсо ошо болсун деген эл менен мындай ишиң жок болсо, анда өзүмчүлсүң деген. Элден чыгып кетпеген. Эл менен эсептешиш керек. Биринчиси, бул тууралуу. Экинчиси эмне деп ойлойсуң? Кандай дагы баалуулук болуш? Жок, баалуулуктар көп. Кайсыны дагы маанилүү деп ойлойсуң? Ким десең кайда? Муну
Сен убакытты көтөрүп мындай коротпой дале өзүң айтып берейинчи, көтөрүмдүүлүк жанагы биринчи маанидеги көтөрүмдүүлүк ал дагы бирок дагы башка өзүнчө мааниси. Бул өзү көтөрүмдүүлүк баалуулук катары да калбайт. Сапат катары ал өзүнчө, баалуулук катары көтөрүмдүүлүк бул байкасар азыр ушуну чечмегенде анан байкайбыз. Кызда бар беле турмушунда. Мисалы жашоодо почта кетирмес болсо. Жашоодо кыйынчылыкты көтөрө билген, жазганды көрөбүз деп жазганда атарат кылбай көтөрө билген. Кыргыздын мүнөзү ушундай. Башка жазганды көрөбүз деп коркпойбуз. Ушунун өзү көтөрүмдүүлүк. Тагдыр менен талашпайбыз, эмнеге? Байкайсыздар азыркы эми мындай кино деп коебузбу, же көрүнүштөр бар го. Эгер Кудай бар болсо, анда мындай кылчы деп эсептешет. Ушуну кылсаң, анан мен сага чындыгы ишенем дейт. Кээде адам ушундай жагдайга калганда ушундай ойго да келет, ушундай сөз да. Бунун өзү канчалык деңгээлде. Кыргызда сен акылың жетип турабы, жетпей атабы, сен кыйналсаң да, эмне кылсаң да, такты башына жазылды, болду, көтөрүлдү. Жана адам өлгөндө да ошону биз бир-бирибизге көрсөтөбүз. Кайрат. Буйрук жазып буйрук да коет. Ушунун өзү, ушул сөздүн айтылышынын өзү биз кандай мамиледе болгонубуз. Көтөрүмдүүлүк деген ошол. Адамдын башына кандай тагдыр жазылса, аны көтөрө билиш керек. Көтөрө билүүнүн өзү бул чоң. Бул чоң сапат. Экинчиси, сөзгө көтөрүмдүүлүк. Бизде сөз көтөрөбүзбү? Бүгүн биз сөз көтөрө алабыз. Тагдырдын жазмышын эмес, сөз көтөрө албаган эмес деп турам. Бирок сөз дагы чоң иш да. Ушундай иш. Мурункулар биринчиден сөз эмнекенин, кээ эмнекенин айбалап билген. Анан сөз айтканда орду да айткан. Анан сөздү кастарлап баккан, сөз баккан элдер бактар болсо биз сөзгө конок берген, сөздү айткан, сөзгө турган, эмне деген түшүнүктөр бар. Сөздүн кадырына жеткен, сөз медерин таап сүйлөгөн, сөзгө жыгылган, сөзгө сынган деген түшүнүктөр. Биз аны эми баарын деп айтпайм, бирок бир топ тапкан. Көтөрүмдүүлүк, сөздү көтөрө албаган. Сөз айтсаң чычалап, сөзсүз түрдө өзүнүн жолу болсо, актануубуз бар, жана башка. Кабыл алып, ошол сынчу жерден сынып, же болбосо жыгылчу жерден жыгылбай калып. Билбей калды. Икиси көтөрүмдүүлүк. Жакын адамдардын туура эместигин көтөрө билген, жашыра билген. Элдин намысы үчүн кемчиликти жашыра билген. Бул көрүнүш түшүнүктүү эле да. Бүгүн бизде мындай мамлекеттик улуттук деңгээлде, элдин деңгээлинде алып көрсөк, кээ бир маселени биз ички маселебизди, өзүбүз чече турган маселебизди биз сыртка дүйнөгө алып чыгып атабыз. Ушундай болот. Ички бирибизге болгон нааразычылыгыбызды дүйнөгө алып чыгып атабыз. Барбы ошондой? Өзгөчө саясат. Биздин кайсы бир ички маселебиз өз ара чечиле маселе, чечиле турган деле маселе. Же өзүбүз гана чече турган маселе, ондун деңгээлине чейин алып чыгып атабыз. Эсиңерде бир окуя бар. Улуттун намысы деген ой жок да бул жерде. Кыргыз ушундай турбайбы деп дүйнө баа берип койду бизге. Өзүнүн ичиндеги маселесин боюнга чейин алып келип атат. Түздөн-түз өзү чече турган маселе мындай да. Үйөсү менен аялы ортодо бир нерсени талашып атса, барып таптагы кошуна да эмес, башка айылга барып мен үйөм ушунда да, мен аялым ушунда да деп. Бирөөгө арызданганды элестетпейсиң, мындай акылга, ойго сыйбай турган нерсени биз бүгүн жасап атабыз. Мамлекеттик деңгээлде жасап. Өзгөчө укук коргоочулар. Бул эми жашоо эмес, баарыңар эле түшүнүп болуш керек. Бирок башкалардын туура эместигине моюнсунган эмеспиз. Өзүбүздүн кемчилигибизди жашырышыбыз керек. Өзүбүздүн кемчилигибиз бар, болду, аны да көтөрүп билиш керек. Көтөрүмдүүлүк деген эмне? Эми баягы 5 болуп тең эмес. Ой, аксагы менен 1000 болот деген сөздүн баары ошондой болот. Баары тегиз бир өлчөй, сону мыкты болбойт. Сөзсүз түрдө бир акмак болот ана. Бирок ошону да көтөрүп. Жашыра билиш керек. Ал мактаныштын көрсөткүчү эмес. Ой, мен акмагым бар, дүйнөгө карагылачы, ушундай акмак менен жашап атам, мага баа бериңерчи деп айтуунун кажети жок. Учукпайбы? Акмагың бар. Акмак болду эмне кыласың? Биз ушуну жасап атпайбыз. Биз ушундай акмакпыз. Биздин ушундай акмактарыбыз бар деп. Эмне керек бар? Саясатта азыр бири-бирибиздин абийибизди төгүп дүйнөгө таанытып
Senin gereği var artık. Andan biz ne tamam, ben düşünmeyin. Dünyayı kabul tamam, yok. Dünyayı kolda tamam, yok. Jardan alalım, yok. Hiç kimse ne böyle çekti. Akıl eti orundaki adam, memleket ошондой эле жооп кайтат. Баары андан эч нерсе чыкпайт. Бир эле нерсе чыкат. Өзүңдүн айыбыңды өзүң табасың, өзүңдүн аброюңду төлөйсүң. Ушул эле нерсе. Ушул керек беле бизге. Балким бир жеке кызыкчылык маселе. Аркасы менен ошондой аракеттер болуп атат. Жеке балким бир нерсе алышым. Бирок жалпы деңгээлде ал маселе чечилет. Башкалардын туура нерселери жок. Сырттан келген башка көтөрүл нерсенин ички маселебизге же өзүбүзгө зыян болуп турган және бир дагы туура эмес алып келе турган нерсеге туруштук бериш. Кыргыздын негизги көтөрүмдүүлүгү ошо. Өзүбүздүн кемчиликти көтөрүш, жашыра бериш керек. Көтөрүмдүүлүк деген сөз кемчилигиң бар, ошону менен өзүңө да жыйынтык туура чыгаш керек да. Көтөрүмдүүлүк деген сөз кабыл алып, болуш яны ген, ушунун доюн деп. Көтөрүмдүүлүк деген ошо. Жөн эле бар экен деп коюп чыкпасаң, кайра ошону жоюн аракетинде болуш керек. Экинчи слайд. Анан акыркысы туу чокку боло турган жана айткандар эркиндик. Негизги туу чокку баалуулукта эркиндик. Эркиндик үчүн күрөшүп келгенбиз, эркиндик үчүн өлүп келгенбиз, эркиндик үчүн үзүлүп дагы, кайра чачылып дагы, кайра жыйналып, кайра биригип, эмне деген аракеттер болгон эркиндик. Dördüncü devlet memleketini kuruu, bu erkinlik için. Yüzülsek de kayra olan, çatsasak da kayra biriktir. Şunun var, erkinlik. Şunu gözlep gelelim. Birok bugün biz erkinlikti bağlayız da. Yol olsa erkinlikte to'g'ri düşünüyoruz ki, bugün biz erkinlik deb turib, başlıkta aldırgan uçur var, yok da. Erkinlik deb jar salıp, erkinliktin атын жанына тийбизби же эркиндик деп ошону түшүнүп туруп, бирок эң баштыктан турат. Бул эң жакшы. Эркиндик деген эми бул түшүнүктөгө чектөөлөрү жок жашоо. Жалпы эркиндик деген жалпысы мындай. Аныктамасы менен чектөөлөрү жок. Бирок кандай? Өтө маани бере турганбыз. Аң сезимде чектөө болуш. Биз ушул эркиндикти алдырып атабыз. Аң сезимибиз барган сайын чектелип атат. Чектелгенден чектелип, бул билим берүүгө байланыштуу, көп нерсеге байланыштуу. Саясатына дагы байланыштуу, ички сырткы дагы таасиринде, глобализацияга дагы байланыштуу нерселердин таасиринен улам биз чектелип атабыз. Өзгөчө билим берүүдөгү уронестиктердин таасири менен аң сезимибиз чектелип калат. Мага кереги жок билди. Мисалы советтик доордо билим алган адамдар кезде советтик доордо баары эле жаман болгон эмес. Ошол совет билим берүү системасы мыкты эле. 10 жылда берген билимди бүгүн мен 12 жыл сандагы ага кошуп 4 анын 6 жылды жогорку окуу жайына кошкондо да ошо билимди бере албай атат. Мурда 10 жылда эле берип атат. Чын, улумун калпайтырбайт. Азыркы жаштар түшүнбөйт болуш керек. Азыр жок, ушундай балдар кыйналып кетип атат, мынтип атат. Сааттардын сеткасы кыскарган. Мен айтканда bir kişinin söylüyorsa da evet anladım. Biz bilim alıp uçurda 90. yılda çekilir. Sayet bilimi, mektepte. Bir yılda biz 1750 saat. Bugünküler kaçta saat alır? Saat da saat. Bugün 950 işte. Аппаратурга чек 750 болуш керек. Бул норма, стандарт. Европада ушундай. Ошого баратабыз. Убакыт 12 жыл. Биз 10 жылда 1750 саат алсак, азыр 12 жылда жетпейт, азыр 9 жыл. Анан аңсап келсе, азыр предметтерди да билесиз, азыр оптимизация. Биология, химия, дагы ушундай. Табигый илимдер да. Биологияда окутпайт. Химияда окутат. Анан окуучу мектепте жаңы ушул тармак менен таанышанды маселе көп. Аң сезимде чектөө көп. Жада калса билим берүү.
Bizde жалпы билим берүү деген ойлонуп көрсөк, эмне кереги бар бул баягы билесиңер, кайсы бир деңгээлде ошо менен салыштырып бергенде айтматовдун биринчи мугалими десеңер, бирөө айтат да, мектеп эмне кереги бар? Айтып атат да, менин атам кой бакты. Мен деле кой багып, жаным багып. Менин балам деле кой багып. Менин атам мен деле тамга тааныган эмесмин. Анан менин балам деле тамга таанып болсо, койлор деле таарынбай атат. Окумду койчу деген сыйкырып айтып атат. Кыйнабай эле койчу деген сыйкырып. Бүгүн ушул менен сөздө бирок башкача сөздөр менен айтып атат. Балдарды кыйнабай эмне болот? Байларды шыгына жөндөмүнө жарашамын да, буну чектеп, мынчалык берсин болду. Келечекте өз тандабасын ошо менен берсин. Ошон үчүн аны жанагы өзүнүн так эле багытын гана билими билет, калганын билбейт. Бизде бармактан түшүнүк катары берген. Анан өзүнүн багытын боюнча андан ары кете берет. Жогору. Биринчиден, экинчиден, жашаган аймагында жериңде бул эми түз маанидеги эркиндик түшүнүп атабыз. Бирок ансезде эркиндик бул дагы кенен түшүнүк, бир гана билим эмес. Дин дагы керек. Дин дагы чектейт. Көп нерсени чектейт. Билинбеген менен чектейт. Анан эң кызыгычы дин өзү чектебейт. Динди курал катары колдонгон күчтөр чектейт. Афганистанда эмне болду? Сирияда эмне болду? ИГИЛ деген эмне? Чектөөдө. Бирок динде андай жок. Динди колдонуп, жамынып, курал кылып, чектөө амалдарын жасаган күчтөр. Биз ошону ажырата билбей атабыз. Анан сөз эркиндиги. Сөз эркиндиги түшүнүктүү. Бүгүн биз сөз эркиндиги эмес, биз эң ооздук алдырып атабыз. Biz söz degene emne ekeni түшүнгөндө анда сөз эркиндигин түшүнөт. Биз бүгүн сөз эмес, биз шөөлө ооз келген нерсени баарын октоп эле анан эркиндикти чактадык да анан эркиндик деп ойлоп атабыз, бирок эң ооздук болот. Мындай багыты жок, максаты жок, орунсуз, жөн эле сүйлөп атабыз. Анан мен ойлоп атам, менин укугум бар деп сүйлөп. Бирок ал орундуу, анын жыйынтыгы, максаты ошол эле эл эмне дейт деген электен өтүп атабыз. Элге тийгизген таасири, эл менен болгон эсептешүү деген нерселердин баары. Анан эркиндик деген сөз, мен ушуну да айткым келип атат, ошондо кошот. Бир философ менен сүйлөшүп атат, орус тилде. Анан эркиндик деген, баары эркиндик, мына күрөшүп атабыз, революция тилде, мында кыргыз укмуш эркин эл деп мактанат көбүнчө. Кыргызда эркиндикти сүйгөн эл жок деп мактанат. Эркиндик деген эмне деген? Деп анан ошол айтып атат. Ой, бул деген эркин болбой, эң башкы болуп атабыз дегенде деген сөздөр кетти да. Анда эркиндик кандай сиз түшүнөсүз? Аныктама бересизби десем, бир сөздү айттым мен. Башында түшүнгөн жок. Бир ай түшүнгөн жок. Чын. Айтайын ошол, бирок орусча. Свобода — это знание, чему подчиниться. Знание, чему подчиниться. Эркиндик дегенчи, эң мындай кааганыңды жасоо эмес, бул бир тартипке баш ийүү. Белгилүү бир тартипке баш ийүү. Бирок ал тартип биринин укугун тебелебеген, теңдикти камсыз кылган, ошондой. Сен баягы бул жерде туюп айтып атат. Ошо белгилүү тартип деген маселе бул чоң. Биздин түшүнүгүбүздө кыргыздын тууралыгы, кыргыздын элдүүлүгү мына ошол тартип. Ынтымак биримдиги, сый урматыбыз менен, көтөрүлүүбүз, чыдамкайлыгыбыз менен, кол тартуу, боорукерлигибиз менен, мына ошол тартипке баш ийүү, ошол эркиндик болот. Боого чейинки жанагы үч бурчтуктагы жанагы тууралык, анан көтөрүлүүлүк деп атпайбызбы? Ошол тартипте жантан бери айтып аткан нерсенин баары бир тартипке келип келтире турган бир түзүүчүлөр да, тартиптин түзүүчүлөрү. Ошого баш ийүүнүн өзү айтып коеюн мен. Сөз эркиндиги эмес, бизде көбүрөөк эң ооздук болуп атат. Мен сынчы болбойм, баалабайм, бирок нар жагда да бер жагда маселе болушу мүмкүн, мен аны талдабайм. Жалпы элдин деңгээли, жалпы улуттун деңгээли кандай болот? Биз азыр сөз маданиятын жоготтук. Журналисттер сөздөп калды, мен жамандабайм да, мактабайм да, бирок жөн иликтеп көрбөйчү. Жазма маданият, жазуу маданиятын көрбөйчү. Азыр катарсыз, сабактуу жазган журналистти
Tağuunun özü bu çoğu iş. İşte жазысын айтқан. Анан сүйлө ал тактык demiş. Жазым аданиятын сүйлөм аданият. Таппа. Ошончо маселе көп. Анан ал журналист эмес. Мугалимдерде кээде мугалимдерден көрөсүң. Мугалимдердин жазганын көрө албайсың. Мугалим ушул болсо анда жакшы экен. Алыспабайт деген. Жакшы деген балдарда күнөө жок экен деген. Макулум дейсиң. Мына могу үчөө келтирип бул белгилүү бир тутум болуп атпайбы ушундай тактикта. Анан ошол тактикке баш ийүүнү демек эркиндиктин чеги бар. Эркиндиктин чеги эмне? Ушул менен бүтүрөм. Жок, ушул эмес, эркиндикке. Эркиндиктин чеги эмне? Жоопкерчилик. Кандай? Жоопкерчилик. Туура. Эркиндиктин чеги жоопкерчилик. Ошону менен чектелет. Ошол тартипке баш ийүү деген сөз жоопкерчилик менен чектелет. Эгерде жоопкерчилик жок болсо, анда ал эркиндик эмес, ал эң баштык. Ошол эле журналисттин сөз эркиндиги. Эгерде ал айта турган сөзүнө так жооп бере ала турган болсо, анда ал эркиндик. Жооп бербесе, анда эң озок деген баштык. Дейки, слайд. Эми ушул нерсени азыр саат канча болду? Бир аз убакыт бар. Мен ушул 3 нерсени дагы ушул сапат, могу карасаң көтөрүлүп, сабырдуулук, боорукемдик, сыйырмаат жана тууралык деген ушунун баары азыр мындай талкуулап атабыз. Кыргызда ушундай чын эле ушундай деген күмөн ойда болушу мүмкүн. Анан мени стадиондо видео билет деген суроолор да туулушу мүмкүн. Бул мындай мыйзам көрүшмөдүн туура эле калды. Бирок ошону мындай бир башка булактардагы ушундай болду беле кыргыздарда деп салыштырып жүргүзөт. Адабияттын бир булагы. Бул Низами Ганжалинин Искандернама деген чыгармасы бар. 12-13 жылында чыккан. 12-13 жылында жашаган киши. Өзү азыркылар Азербайжанда жатат, себеби Ганжада жашаган. Ганжа азыр Азербайжанда, бирок муну Персия деп айтышты. Талаш маселен бар. Кыскасы 12 жылында жашаган бир адам. Искандер деген бул баягы Александр. Македония, Грецияда. Ошонун таржымалын жазган экен. Анан бунун чыгармачылыгында, Ганжалинин Низаминин чыгармачылыгында эң олуттуу эмгек адабият ушул чыгармада. Эки бөлүктөн турат. Игбальнаме, анан Искандернаме, Игбальнаме деген экинчи бөлүгү бар. Книга сейчас. Игбаль, дагы бир эки бөлүктөн турат. Ошол экинчи бөлүгүндө бир маалыматтар бар да. Искандер Грецияда билип отат, билесиңер, Филипптин мураскери болуп, бийликти алат, гректерди бириктирет, анан Персияны багынтат, анан жүрүп отуруп Орто Азияга жетет деген маалыматтар расмий тарыхта бар. Анан ошонун жүрүшүн сүрөттөгөн чыгарма, адабий чыгарма болду. Адабий дегенде биз окумуштуулар өзгөчө тарыхчылар айтат, бул бизге булак эмес, бул жерде көркөм чыгарма деп коюшат. Бирок кантсе да бир чындыкка жараша деген бар да. Себеби жөн эле жазып берет. Ал дагы бир нерсеге негиздеп жазган да. Анан көңүлүңүздө бургум эле 1986 жылы жазган Советтик доор. Бул чыгарма которулган. Фарси тилинен. Которулган. 86 жылы чыккан, бирок бизге жеткен эмес. Кыргызстанда. Эмне үчүн бизге жетиш керек эле? Себеби ал бийик саптан түшүнөтсү, бизге жетпей калган. Биздин адабият талдоочулар талдап атты негизи. Бирок ошол эле убакта Россияда Кызыларов, Пакастар аябай талдашты. Анан эмнегедир Кызыларов өзүнө таандык болду. Азыр түшүнөсүздөр эмнеге. Орусча, эчтеке койду түшүнөсүздөр, окуйбайм. Пёсики, воздымавшие облако пара, в дни, когда даже камни смягчались от жары. Царь в бессонных мечтаниях влекомый Хиркис все не спал под мерцанием полуночных крестов. Александр Женусов. Ушундай канга жаган согушта деп, таштарда ээлип аткан маалда деп, эмне деген азап болуп атканда дагы бирок тиги падышанын негизги түйшүгү жасамасы эмне? Бул Хиркис деген жер, чыл Киргизге барышты. Кантип жетем деген бар. Согуш кайнап атат, ал согуш ага көрүнүш да. Ага Киргиз дегенди табыш керек. Ким жөнөтөп кояткан түшүнүктүү го. Ийгеси. Бул жерде чыгармада айтылат, бул жанагы Персияга келип, анан Персиядан Индияны кыйгап өтүп, Гиндукуштан өтүп, Орто Азияга түшөт. Бул расмий таан. Бул чыгармада бир аз ушу Кытайга чейин барып, анан түндүктүгө жылат. Анан түндүккө чыкканда ошол бир асман тиреген тоону аттап өтүп, ошо ашуу ашып, анан бир тоонун арасында
bir керемет жайга кезигет так ошол жерде бир элди көрөт, анан ошол элдер менен таанышып коет, силер кимсиңер, мен го Александрмын, биз жактан келип атабыз, силер кимсиңер, кандай элсиңер деп анан маек ошол маекти жазат. Анан тиги жегиттер аны тосуп чыгат. Тиги кылышып жатат балкан. Булар болсо даам сунуп тосуп алдына чыгат. Анан принял царь угощение на светлые лица, он взирал, хорошо этих людей вереница. Молвил царь, ваше мужество странно, почему осторожности вам не нужно? Таңғалып сіздер қандай едіңіздер? Сіздер мындай неге таянып ушундай бир эрдик кылып атасыздар? Эрдик дегени таңғалган алдыда сөз болот. Мындай түшүнбөй атасыңыз. Бере беребиз слайд. Сколько дивных садов, но они без оград. И без пастырей столько кочующих стад. Сотни тысяч овец на равнине отлогой и в горах, но людей не встречал я. Бас өткөн жолдо эмне деген бакча көрдүм, мал көрдүм, бир кайтарган кароолчу жок. Эмне деген эмес, кимге таянасыздар? Кароолуңар барбы, жокпу? Ушундай керемет ошондо жашайсыңар деп таңкалып атат да. Где защитники ваши? Они каковы, на какую охрану надеются? Түшүнөсүзбү, эге. Анан тигилерге отуруп. Биздин балаларга айтчы. Ты спросил о добре и о зле. Да, көп суроолор, мен баарын көрсөткөн жокмун. Негизги ты спросил о добре и о зле, обо всем, ты узнаешь, послушай, как все мы живем. Скажем правду одну, для неправды мы не были. Чындыктан башка бир сөз айтпайбыз. Калк ушак бізде жок деген сөз. Мы вот эти места, заселившие все мы, не злобивый народ. Мы верны небесам, что мы служим лишь правде и видишься. Чындыктан башка эч нерсе бизге кызыктырбайт, биз чындык үчүн жашайбыз, чындык менен жашайбыз. Ушул жерде биз ушундай элбиз. Не звучат наши речи фальшивым напевом, здесь неверность отклоняется гневом. Чыккынчылык дегенде мындай биз четке калабыз, бизде жок. Чындык деген биринчи орунда турат. Дейсиз. Если кто-то из нас в недостатке большом или в малом, и если мы знаем о том, всем поделимся с ним. Мы считаем законом, чтобы никто и ни в чем не знаком был с уродом. Емде кандай мұқтаждық жағдайлық болса, емне болсын, біз ашын бар. Қысқасы бұл жерде жаңа сапалық теңдік мәселесі. Беребізге күйімдіміз, біреудің жаманшылығын тең көтеріп өткен. Біреуді қаруасыз қалбайды. Мы имуществом нашим друг другу равны. Бардық бүт тең ортада, менікі сенікі, мен бай сен кедей деген түсінік жоқ. Равномерно богатство всем нам вручены. В этой жизни мы все одинаково значим, и у нас не смеются над чьим-либо поплачем. Біреуінің қиналғанын біз мобленность қосады, біреу қиналса біз сырттан тұрып байқап жасалған. Бары сен көтерші өткен. Кейге. Наш хранитель Господь, нас воздвигший из тьмы, уповаем лишь только на Господа. Речься Худайды самого. Не научены мы о великих злословию, мы прощаем людей, к ним приходим с любовью. Кеченділік мәселесі бар екен. Бұл да өте чоң сапат, албетте. Эми Кыргызста бул нерсе болгон эмес деп мен дагы так кесе айта албайм. Болгон, себеби макалдарда күбө адам. Атаңды өлтүргөн менен алып бер деген сөз. Буну түшүнүш өтө кыйын. Чыныгы Кыргыздын сапаты дүйнө таанып калгандан кийин бул макалдын түбүнө жетсек болот албетте. Азыр айтса өтө татаал болуп келдим көбүнө түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок болгон. Ошол эле жоомарттык деген сөз бар. Жоосун адам марттык кылуу деген ошо кечиримдүүлүктүн бир туу чокусу. Болгон, бирок жалпы элге менен белгилүү бир учур бар. Делит горе друг с другом вся наша семья. Мы и в радости каждой друг другу друзья. Серебра мы не ценим, и золото тоже. Здесь они не в ходу, и песка не дороже. Алтын деген бизге кумдан айырмаштык. Демек бул жерде бизге мындай бир жанагы бүгүн биз баалуулук туткан нерсе, материалдык же болбосо жанагы нерсе, ал адам болуу маселеси биринчи орунда. Кеңдик маселеси, биримдеги күндүлүк, ынтымак биримдиктен эч нерсе айтат, азырынан айтат. Жана эркиндикти айтат, кеңдикти айтат, чындыкты айтат, калп айтпайбыз, бирибизди сатпайбыз, бирибизге жардам беребиз, кол сунабыз деген маселени баарын айтат. Мына Кыргыздын тууралыгы, Кыргыздын баалуулугу. Экинчи. Мы и зло, и добро принимаем не споря.
Бул жана көтөрүмдүк. Кудайга карап кетиребиз. Предначертано дни и веселья его. И про дар от небес, про добро и про зло мы не спросим, что это, откуда пришло. Жазганды көрөбүз деген сөз беребиз. Мына ушул нерсе Кыргызда бүгүнкү чейин бул түшүнүктөр бар. Мына улугундар баш ийип атат. Ооба, ушинтип эле жашап эле келатабыз, келатканбыз. Бүгүн эле болду. Ике. И душе своей молвил венец мироздания. Бул баягы сөз маектин баары бүткөндөн кийин Искендер Александр өзүмен өзү сүйлөшүп атат, жолдо өзүнө жыйынтык чыгарып атат. Эти тайны приму как слова назидания. Недовольно добыть от соблазна свободу получил я, внимание, благому народу. Ушел эки сап болуп коштор. От соблазна свободу получил я, внимание, благому народу. Биздин бабалардан таасир алып, таң калып, анан соблазн деген эмне? Бул жанагы азгырык да, бийлигин деле азгырык, байлыгын деле азгырык, согуш, баскынчылык, элөө, мансап бул баары азгырык экен. Түшүнүп атат. Ушул биздин балаларыбыз менен маектешкенден кийин сүйлөшүп атат. Ушул азгырыктан арылып, мен эми эркиндикке келдим. Көрсө жанагы баары кубалып аткан жанагы мансап, бийлик, байлык деген баары бул эркиндик эмес. Эркиндик башкада экен деп бул түшүнүп атат. Анан ушулардан көрдүм эркиндиктин баасы ушундай. Недовольно, айттым мен. В мире благо живет, ты о благе радейди. Жашоодо бир жакшылык болсо, анда ошол бар экенине сүйүн дейт. Ал каякта дейт. К миру благо идет, Гриша ответит. Эгерде дүйнөдө жакшылык болсо, анда ушул элде. Деп ошол пикирди айтат. Озарился весь мир перед нами рабами. Өзү кулсуз сезет. Стали мира они золотыми столпами. Если правильно, ложь свою-то прими, если люди они нам не зваться будут. Ушул төрт бүт дүйнөнү алды. Жашоонун маңызын ушунда чыгарып атат. Карасак, өзүн кул деп сөзөйт. Кыргыздын кул деген түшүнүгү эмне? Түшүндүрөт, билесиңер? Батыштагы кул раб, ал башка. Кыргыздын кул деген башка түшүнүк. Жет атасын тааныбаган жетесиз кул деген сөз. Мына кул деген сөз түшүнүк, сөз эмес, түшүнүк. Кыргыздын дүйнө таанымында мындай. Эгерде адам өзү кайсыл бир урууга таандыгын, жет ата деген урук да, тукум да, өз тукумга таандыгын билбесе, кайсы элге таандыгын да билбейт да, мындай логика. Демек, элге таандыгы жок. Кайсы элге таандыгы экенин билбесе, эл менен эсептешсе, өзү менен өзү жеке эркек баш жашаса, кара кырсактын кулу болот. Кул деген ошол, өзүмчүлдөрдү кул деп. Ушул түшүнүктү Низами жазып атат. Александр өзүнүн кул экенин түшүндү. Себеби жеке кызыкчылыктын кулуна айланып кеткен. Бийлик, мансап, элөө, үстөмдүү дүйнөнү багыттап деген сөз. Сен мен мыкты бол, таасириң күчтүү бол, бирок сен кулсуң. Эмнени кулсуң? Азгырык, мансап, байлыктын, бийликтин кулу экенин өзү түшүнүп атат. Анан айтып атат, биз озарился весь мир перед нами. Дүйнөнүн маңызы ачылды, биз кул экенбиз. Жашоонун маңызы. Стали мира золотыми столпами. Жашоонун түркүгү ушулар болду деп. Чыныгы жашоо. Ушулар турбайбы? Ушулар бар болгон үчүн жашоодо жакшылык бар турбайбы деген сөз да. Анан булар эгерде чындык ушул тарапта болсо, анда бизде чын жалган экен бар. Эгерде булар адам болсо, анда биз айбан болот. Салыштырып атат. Баа берип атат өзүнө. Мына Кыргызга биздин доорго чейин Александр ушундай баа берип кетти деп Низами орто кылымдарда жазылды. Бирок бул биз мындай сезимдин деңгээлинде таасир этип окумуш керек. Бирок кайрылып окумуштуулар боюнда, илим посттордо бул адая, бул бирөөнүн калеминен жаралган, буга ишенич болбойт, бул жомок деп кайра кесилтип мен ушуну сүйлөгөн жерден айтып атам. Жомок эмес деп. Макул бул жомок болду. Дейт. 1871 жылы Патшалык Россиянын доорунда о скифском народе Саков деген Григорьевдин илимий эмгеги бар. Бул илим. Илим десеңер мына илим. Скифском народе Саков деген сөз мындай. Гректердин түшүнүгүндө
ушул мейкиндикте улуу тала великий степи деп коечу, ушул борбордук азия, түштүк казакстан деген аймак, Сибирь аймагы, ушунун баары биз ушундай скиф деген эл ээлеген деп гректер жазат. Анан алар так жазылды. Скиф деген бир улут эмес, бир эл эмес. Бул бүтүндөй бир чоң маданият. Геродоттун белгилөөсүндө бул жерде 7 сүйлөгөн 7 бөлөк улут эл жашайт. Бирок маданият окшош, баары көчмөн. Баары ушундай окшош да маданият. Бирок өмүтүсү да тилден да бөлөк. Ушул эле мейкиндикте жашаган элди гректер скиф десе, перстер ушул эле элди сак деп айтат. Анан сак дагы бул бир эле этноним эмес, бул маданияттын аталышы. Сак деген деле көчмөндүн ичинде, анан бир нече сактардын түрү бар деп Парадария сак, Салмаварга, Тиграхау сак деп бөлүп келет да. Анан ушулар жөнүндө бул киши жазылды. Дейт. Таким образом, историки классической древности сообщают о саках лишь те или другие черты редкой чистоты и высоты душевной, и ни у одного из них не встречаем об этом народе ничего такого, что могло бы быть обращено им в укоризну. Кыскасында, бардык окумуштуу илимпоздордун баары сактар жөнүндө изилдегенде, сактар туурасында бир гана баа берет. Булар мындай бир өтө таза, аруу эл болгон. Редкой чистоты, аруу түптү аруу эл болгон. И высоты душевный. Жан дүйнөсү ушундай таза, бийик болгон деген мааниде. Ушундай эл болгон. Анан бир да маалыматта эскерүүдө сактар туурасында жаман сөз айтылган эмес. Ушул сапаттарды жокко чыгарган бир да маалымат табылбайт. Сактар ушундай. Эки маалымат. Приобретение уважения между своими и теперь у киргизов первый стимул их действий, а чувство стыда перед своими могущественный рычаг, останавливающий страсть. Бүт бар элден эсептешет. Өзүнүн жеке каалоосу же кандайдыр менен баягы умтулуусу болбосун, ошонун баары эл менен эсептешип элге жага турган болсо кабыл элге жагатпаса аны тыят. Жанагы эл эмне дейт? Муну башка окуучулар жазат. Об этих чертах киргизского характера едва ли упоминается в каких-либо сочинениях о киргизах. Тем не менее, черты это хорошо известны всем, имевших случай близко знакомиться с этим народом. Бул киши бияка келип кыргыздар таанышып көрүп ушулар басып. Бул эми отолчу. Анан кыргыз деген аталыштагы жазылган булактар жок койсо, бул байыркы булактарды сак деп бөлөгөн деп изилдеп аткан. Бирок кыргыз деп ушундай экен. Экен. Бул жазылган ошо баягы сактарды. От Эфора, жившего при дворе Филиппа, царя Македонского, отца Александра Великого, узнаем, что обитают там разные кочевые народы, отличающие особым благочестием, так что никто из них не причинит страдания даже животному. Жан жануарга дагы адамга жасагандай мамиле жасайт. Ушундай таза аруу эл деп бийик эл. Эфор деген ошо Филипптин доорунда жашаган ошо жазбакер деп коет, жана Кытай Симацанын ошондой кишиден да жазып летопись болгон экен. Ошентип жазып калтырды. Народы перевозят дома свои с места на место, питаются молоком от кобыл, и все достояния имеют общим между собой. Часть их зовется саками. Эмне себептен? Жеңил жыгачөлөрдө жашайт, улам көчүп болуп жашай берет. Жылкынын сүтүн ичет, жана башка жагат. Кыскасы биздин балаларыбыз. Дейт. Бул уже ким болмаса экен. Бул жанагы мен айтайын дегеним ошо сактар жөнүндө изилдегенде бул айтып атат. Ошо байыркы эле мезгилде ошо сактар ушул жерде ушундай эл болгон, мүнөзү ушундай болгон, аруулукту туткан, таза, бийик эл болгон деп. Ынтымак биримдиги биринчи орунда болгон. Байгедей болуп өлүнбөгөн, баарын ортодо жана артка берсеңиз все достояние имеет между собой достойно. Теңчилик болгон. Мал ортодо, мүлк ортодо, жер ортодо. Баары теңдикте жашаган деген сөздү илгертен бери ушундай болгон экен. Но Низами Гаджеви деле кийинки доордо деле ушул эле өмүрдү жазды. Так эле ушул. Демек анын жазуусунда калп деле жок, болгону мындай көркөмдөтүлгөн, бирок негизи ошол бар. Кыргыздын биздин атабыз. Анан Киргиз деген өзү ошо кыргыз эле болуш керек. Бирок Советтер Союзунда ошонун чыгармасын Кызылатов деген ал какастар жөнүндө айтат, себеби какастар ошо кыргыздар орто кылымдарда кыргыздар айтат, ошо ушул жакка келген. Анан мындай логика бир аз сыйбайт. Себеби тарыхта аныктап белгилүү Александр болгон Фергана чейин келген, давамды баскан,
3-4 saat курган бияка негиздеген. Бияка 2-3 жыл жашады. Анан сактар менен сабылышат, 2 жолу сабылышууда сактар жеңе албай, анан белгисиз бир себептер менен бир күнү бүт барып таштап отуруп кайтып кетет. Эми жаңга калган кошумча иретинде. Бирок расмий тарыхта ушундай. Сактар менен сабылышат, 2 чоң сабылышуу болот, бирок сактар да жеңбейт, булар да жеңбейт. Сактар улам по кирип кетип, алсырап баратканда качып кетишет. Александрды багында албайт, а Александр тигилерди багында. Ошентип 2 чоң сабылышуу болот. Андан кийин белгисиз себептер менен кызыгы Александр барган жерден өзүнүн өкүлдөрүн таштап, бийлигин өкүмүн сүргөн. Бул жерде кеткен. Сактар менен сабылышкан, сүйлөшкөн деген маалыматтар. Дагы маалыматтар көп Александр жөнүндө. Анан кыскасы ошол сактар ким дегенде биз азыр генетикалык, полигенетикалык маалыматтар боюнча биз билип атабыз. Андроновская тагарская культура стратегических данных 12-жылы Волков, Харьков, Степанов деген окуучулар, орус окуучулар жазып атат. Кимдер бар? Бул эми тарыхында илимий түшүнүктөр Андроновская тагарская культура археологияда бул шарттуу аталыштар. Кыскасы ушул аймакта доорго жараша аталыштар бар. Слайд берсең. Афанасьевская, Андроновская и Тагарская. Тагарская культура 8-3 кылы биздин доорго чыгат. Тагар маданияты. Бул кадимки сактар жөнүндө. Ал эми Андрон деген бул 2000 жыл илгери биздин доорго чыгып бул баягы тарыхта айтылып аткан этноним Арий деген атымен менен аталган эл. Арийлер деп коет. Мына ошолор жөнүндө сөз болот. Анан археологияда дөбө маданияты деп коет, кургандан культура деп коет. Ушул 5 мезгилге бөлүнгөн, бирок баары бир маданият бир. Бирин улай, бири мындай улап кете берген, бир эле элге таандык деп айтылат көбүнесе. Анан ушул маданиятка таандык болгон эл ким болсо, ошол аныкташ керек. Ким болду экен деп аныктап атат. Анан биз азыр ошону Тагар менен Андрон ким болсо эле ошол демек аныкталат да. Бүгүн Анурпага ким экен. Анан кийинки слайд. Булар жазылды. Совпадение гаплотипов кыргызов деп азыркы биздин кыргыздар. R1A, M17 деген биздин гаплогруппабыз, принадлежащих к разным кластерам не только гаплотипам андроновцев, но и тагарцев, динлинды, и таштыкцев, и енисейских кыргызов. Однозначно указывает на наличие общих предков популяции. Жөнөкөй айтат. Биздин доорго чейин 2000 жыл мурда жашаган көчмөндөр, Арий деп аталган, Андрон маданияты деп бүттөгөн деп шарттуу түрдө аталган. Ошол бир эл керемет болгон. Биздин доорго чейин 2000 жыл жашаган ушул жерде. Андан кийин 8-3 кылымда Тагар деген маданият аталышы менен шарттуу түрдө аталган ошол эле сактар, скиттер деп коет. Ушу борбордук ашаган. Андан кийинки орто кылымдарда жана Енисейлик, Хакасияда, Алтайда жашаган Енисейлик доордогу кыргыздар, ага чейинкилер динлиндер деп аталган. Ошонун баары гаплогруппасы бир болуп атат. Анан ошолордун түздөн-түз урпагы бүгүнкү кыргыздар. Бүгүнкү кыргыздардын генетикасы ошолордун бүт баары менен бир шайкеш болот. Анан булардын баары бир эле эл. На наличие общей предковой популяции деп коет. Бир атадан тараган бир эле эл. Болгону аймак ар бөлөк, доор ар бөлөк. Демек, бунун баары биз жөнүндө айтылган сөз, биздин баалар. Мен жана эртеден бери айтып аткан биздин ошо улуттук мүнөздөгү баалуулуктарды, сапаттарыбыздын баары окумуштуулар да ошол нерсени айтып атат. Ага чейин адабиятка деле жана Мизанын айтканында өтөт. Ошондой эл болгон, арулукту, тазалыкты, бийиктикти тутуккан, тууралыкты тутуккан, жашоонун маанызын түшүнүп, жакшы жаманды айырып билген, жакшыга умтулган, жаманды жашырган, ички жамандыкты тыя билген, көтөрө билген, жашыра билген, жакшыны арттыра билген, жана кызык сөзү бар. Жакшыны арттырып кет, жаманды жашырып кет деген сөз. Ушунун баары жөн айтылган жок. Илгертен бери келаткан нерсе. Ушундай сапаттарга, ушундай баалуулуктарга жетип, ушундай мүнөз күткөн эл бүгүн эмне болуп жатабыз деген суроо менен ушу бүгүнкү жолугушууну жыйынтыктайм. Рахмат. Эркек күнү ушул жерде ушул маалда кезиккенче жакшы барыңыз.